Шердор Абдыкапаров. Бизге ошо анонимный звоноктор деп 2 выстрел болгон деп атпайбы? Атуу менен бүткөн эмес ал. Ат менен кубалап саап түшкөн күндөр болгон деп желез глейген тут жыңайлак. Анан башында дагы башка гематома болгон деп жүрөт. Мындайча айтканда периодически саап жүргөн экен да. Айбек Уланов кейси. Силердин аялыңар 20 жылдык барыптыр, бирөө менен жатып койсо деп туруп, ошо сүрөттү ошентип коюптур. Бирөө чалды. Дерзкий тон деп коет эмеспи? Герсейген сыяктуу. Шердорсуңбу дейт. Мен Губоптун сотрудниги болом дейт. Мен как раз угроза, кадимгидей угроза. Мен кегесте аялдарды өздөрү күнөөлүү деп айтам. Неге? Эл бүгүн не дейт? Эл не десе ошо десин. А эртең сени өлтүрүп койсо, эл не дейт? Беттери көгала, тиши сынган, көзү көгала, анан келет, рободага келет, көп болсо бир күн отурат. Эртеси күндө кайра ичип алып, кайра былчылдатып сабайт. А бир сабаган эркек кол көтөргөн, эртең дагы көтөрөт. Assalamu алейкум достор, бул Мирзаматов влог. Адаттагыдай абдан кызыктуу коногубуз бар. Силер менен Нурлан Мирзаматов жана коногубуз болсо Шердор Абдыкапаров, юрист, адвокат жана акыркы убакта блогер дагы. Кош келдиң, Шердор. Саламатсызбы, Нурлан мырза? Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ошо сиздер чакырып бүгүн келип калдык. Буюрса, ушул маектешип биз дагы бир теманы ачып бергенге аракет кылабыз колдон келишинче. Мен сени биринчи жолу мына эки жума, бир жума алдын көрүп калдым. Андан алдын эле көрсөм керек, бирок блогерлик баягы нецелевой аудитория болсом керек эле да. Андан ошол 20 жылдыктан мен да 20 жылдык барып келдим ошкочу. Ошондон кийин баягы болуп кеткен кырдаал боюнча баягы ошол көрүп калдым, бирок көп изилдебептирмин ошол теманычы. Анан ошол окуя кандай болуп кетти? Ошол зомбулук кандай болуп кетти? Өлүмгө алып келген зомбулук темасы кандай болуп кетти? Андан кийин дагы кандай жаңы темалар пайда болуп кетти? Баягы зыян хайптар болуп кетти. Хайптардын баары эле зыян эмес деп ойлойм. Хайпкерде бизнес жагынан колдонуш билгендер колдонсо болот деп ойлойм да. Бирок бул учурда баягы ой жүгүртүүгө зыян жактан таасир бере турган көз караш болуп калды окшойт. Ошол эле өлүм болуп кеткенди, зомбулукту, зордукту колдогондой ой жүгүртүү темасында хайп болуп кетти окшойт деген койдомун да. Ошол боюнча сен кененирээк айтып бересиң. Кандай болду? Эң башында эмне болуп кетти? Мен кыскача аналитиканы, статистиканы айтып койсом болот. Ошол эле Азаттыктын статистикасына караганда 2,5 жылда үй бүлөк зомбулуктан 34 айым өлүптүр. Өткөнкү жыл эле регистрация болгон, МВДде регистрация болгон үй бүлөк зомбулукка туш келгендердин саны 17 миң айымга жетиптир да. Бул регистрация болгондор эле окшойт. Эгер мен жаңылбасам, ал жагынан балким сен бир кененирээк айтып кетип, жана ошол статистикадан кийин балким баягы окуя жөнүндө айтып бересиңби? Негизи ошо как раз темирдин ысыгында дегендей, ушу азыр баарыбыз эле көргөндөй өткөндө ушунда бир каргашалуу окуя болуп кетти. Бир эжекебиз 20 жылдыкка барат. Анткени бизде дагы бул боюнча интернеттен эле башында көрүп калдык, окуя кандай болгон, эмне болгонун. Анан бизге дагы ошол иште көтөрүп баштаганда бизге ошо анонимный звоноктор деп ошо кошуналары, даже кээ бир алыс туугандары бизге айтып берди. Ал биз ошо айтылып берген окуя боюнча дагы предыстория кылып бир айтып коелу. Ал эже ошо 20 жылдыкка барат. 20 жылдыкка барып, анан келгенде ошо бир классташ экен, классташы тууганы деп, классташы бирок тууган экен. Анан жазат: "Сен эмнеге кетип калдың?" Бизде ошо кафеде отуруп кандай кетип калганда, "Сен эмнеге кетип калдың? Кыздарга бизде белек бар болчу" дейт. Анан ошо кезде телефону күйөөсү көрүп турат да, ошо кезде негизи урушуп аткан экен, ревновать этип, "Не жаңыз кетесиң?" ушу сыяктуучу. Анан жазат, ага ойгошуп кетер, жанагындай ревность болот. Анан телефон чалат. Телефон кечке чала берет. Анан телефон алып ошо күйөөсү ошо кезде телефонду алып туруп, анан эми эркек кишинин үнүн угуп, анан ошондон уже жанагы ревностьтин пределы дегендей ошентип, анан ошо кезде жанагы 2 выстрел болгон деп атпайбы? Бирөөнү ошо предупредительный деп асманга атыптыр. А экинчисин жанагы ошо колун аткан экен дейт да. Бул деген ошо кошунас, ошо туугандар айтып берди. Ал мылтык менен негизи ошо жерде ал кекилик атып экен да. Кекилик деп жанагы пытро деп коебуз, дробовик сыяктуу чачырап аткан ок экен. Ошо менен ошентип мурун ошо туугандарына салып ошентип турчу, ошо кекилик атып берипчи. Ошо мылтык менен аткан экен. Анан ошо колун атканда колу чачырап кетти деп атышат. Чачырап ошондуктан жанагы ошо жердин кандарынын эмеси жанагы
колу чачырап канагып ошондон каза болуп калды деп мына бизге дагы ушундай информация берди. Анан ал бул информацияны ким берди? Бул расмий булактардан ушундай информация жок, расмий булактар эмес, бизге ошол жердеги мен эки адам менен сүйлөштүм, кошунасы экен. Ошо бул Сай деген айыл экен, Сай деген айыл. Ошол жерде кошунасы экен. Анан мына жаңы эле сиздерге келатканда эми карабайсыз, бул дагы ошо информацияны тастыктап бир мындайча айтканда троюродной тууганы мага эже чалып, мына менин дагы номеримди сохранить койсоңор болот. Мен дагы эгер информация керек болуп турса, мен дагы сиздерге информация берип турам. Жанагы деп булар дагы уже жини келип, жана Айбек Уланов деп блогер чыгып атпайбы? Ага дагы жини келип, аны миниш керек, тиниш керек деп уже туугандарды аяктагы жини келип, мындайча айтканда каргап иштеп атышат дегендей. Ушу ызычуу болуп чыга баштады. Анан биз дагы уктук, ошо блогерлер бөлүшө баштаптыр деп. Анткени бул Айбек Уланов деген бул блогерди мен деле тааныбачумун, көрбөптүрмүн. Анан мага ссылка жиберип атат, эмне деген ссылка деп аны окусам, жиберип атышат. Анан уже не болду экен деп эле көбүнчө жиберишет да, жана нарушение боюнча, мисалы как адвокат катары биякта беспредел болуп атат, мындай болуп атат деп көп жибере беришет. Анан көп жибергендиктен мындай көп внимание обращать этпей эле, анан бир кезде карасак, ушу 20 жылдык деп жанагы эженин сүрөтү жүрбөдүбү? Ошо сүрөттү коюп туруп, анан минтип жазыптыр да, орусча жазыптыр, бирок мен кыргызча айта кетейин. Силердин аялыңар 20 жылдык барыптыр, бирөө менен жатып койсо, силерге кандай действия болмок деп туруп, ошо сүрөттү ошентип коюптур. Мындайча айтканда, якобы бунун сөзүнөн байкадык, ал эже измена кылган, анан ошол үчүн за свои действия получила деген сыяктуу. Ошентип турам, көрүп мен дагы действительно эми бизде энебиз бар, эжебиз бар, карындаштарыбыз бар. Мына действительно мен деле мына как мына бул жерден дагы айта кетиш керек. Мен дагы мындайча айтканда патриотический сезим дагы, анан аялдарды да коргоо сезиминде дагы, анан жиним келип, мен дагы уже чё за беспредел деп историяма чыгарып, ушинтип эметип баштасак, анан уже оборот ала баштагандан биз сразу эле Инстаграм баракчага чыктык. Анткени бизде деген мындай да общественный резонанс деп көтөрүлөт, любой мыйзам боюнча көтөрүлөт. А бул всегда президенттин контролунда, генеральный прокурор, ГКМБ и Министерство внутренних дел деп алардын контролунда болот. Анан контролунда болгондо деле все равно эртең актуальность жоготкондо иш актуальностун жоготуп коюшу мүмкүн. Анан биз как юрист адвокат катары сразу обращение кылдык. Эгер анткени биз как коллективное заявление кылып туруп, ошо иш менен общественный резонанс менен бекитип коелу деп. Анан ошол кезде биз кайрылдык элдерге. Мына ушундай эгер действительно күйүп атсаңар, келгиле, арыз жазып бергиле, арыз жазып бизди колдосоңор, эртең эффективнее будет, буюрса ти Айбек Уланов деп жанагы айткан сөздөрүнө, аялдарды шылдыңдаган сөзүнө ал жоопкерчилик алат деп чыгарым менен. Ошо күнү биз пятница чыгарганбыз, суббота, воскресенье выходной болуп, анан понедельник элдер чогулушту, абедте ошо ГУВДдун маңдайына чогулдук. ГУВДдун маңдайына чогулуп, арыз топтодук, колдор коюлду. Анан ошо менен жете азыр бүгүнкү вака жери 100дөн ашык адам кол койду, бизди поддержали. Бияктан эми бизде азыр эмнеге кичине мындайча орусча айтканда обидно деп коет эмеспи, эмнеге кичине нааразы болуп калдык. Ушу 100 адамдын ичинен почти биз экиле эркек кол койдук да. Калган эркектер почему-то эмнеге же мужская солидарность деп койдубу, жени деп келип кол койгон жок деп. Мен койдум, анан дагы бир бала келип, ошо кол койгон, калгандары бүт женский пол деп айтсак болот да. Бул кандай демилгеге кол коюлду? Эмне деп, эмне темасына көтөрүлгөн демилгеге кол коюлду? Жанагы бул мен ошо коллективное заявление деп арыз жаздым. Жанагы бүт баарын көрсөтүп, описание көрсөтүп, астында прошу деп ушу Айбек Уланов деген жаранга монтип шылдыңдап, жанагындай массовый бирдеме призывдар болуп атат деп ошо беренелерди айтып туруп, биз ушуну прошу привлечь к уголовной ответственности деп туруп, ушул боюнча жаздык. Анан элдер ошону көрүп туруп, паспортные данные, фамилия, аттарын, паспорттун эмелерин, номерлерин кол коюп, и бизди мындайча айтканда поддержали деп ошо коллективное заявление менен тергөөчүгө өткөрүп бердик. Түшүндүм. Бул коллективное заявление бир гана ушул айтылган сөздөрдүн негизинде экспертиза жүргүзүп туруп, объективдүү түрдө мыйзам негизинде карап бериңиздер. Чындап эле бул жерде бир мыйзамдын бузуулары, туура эмес чакыруулар барбы, жокпу деген заявление. Туп-туура айтасыз, туп-туура. Чын айтсам, мен деле ошол чакыруу рилсиңди көргөн болчумун. Азыр бир аз актуалдуу, азыркы тема өтүп кетебиз, тияка кайтабыз. Болгон окуя абдан курч, абдан өкүндүрүчү окуя кайтабыз. Ага чейин азыркы мен ошону көргөн болчумун.
бул балким мен өзүмдүн атыман айтып кетейин, субъективдүү түрдө. Балким бир жагынан чындап эле зомбулук, зордук, айымдарга карата бастыруучулук балким биздин тарыхтан болуп патриархалдуу мамлекет тарыхыбызда болуп келген үчүн балким чындап эле ошол бизге билинбейт эркектерге. Мен эркекмин. Балким ага көп деле мындай абдан оор кырдаалдуу татаал нерсе болуп көрүнбөгөндөй болуп сезилет. Бирок чындап эле бул абдан маанилүү тема окшойт. Мисалы мен өзүм деле барып туура кол койбош керек, бирок көңүл буруп барып кол койгон барбадым да. Азыр сен айтып кеттиң, статистика боюнча 100дөн так 100 болуптур, 100дөн 2 эле пайызы, 100дөн ашыгыраак даже 2 эле пайызы ошолго көз кандай десем кайдыгерсиздик менен мамиле кылды экен дегенде болуп калды. Мындай караганда подавляющее большинство мужчин көңүл бурбай коюптур да, включая мен ошонун ичиндемин. Мен негизи ойлойм, эми баарыбыз тең мына эркектер отурабыз дегендей, бул жерде дагы жанагы эми аялдар кичине мындай солидарность менен анан с переживанием всегда относится. Анан алар деген эми жалеть этип ушундай эркектер, мисалы мага деле ошо күнү давай эмемди видеомду көрдү да, ал деле где-то почти 700 000 просмотр болуптур да. Ошоктан мага даже аттарын айтпай известный ырчылар, известный блогерлер эртең барам ментебиз биз дагы кылып беребиз, кол коебуз деп алардын баары эле жазып атышты могу жеңге деп. Анан биз эми ойлодук да, эми эркектер бар го, бүгүн мына эметтик деп тур, 1-2 күндөн кийин дептир, жумушум бар дептир, мындайча айтканда, может переживанием эметип атты, бирок баргысы келбей мындай жумушу чыгып калды, же может эми причинасы көп дегендейчи. Ошондо сандарга карап көрсөк, 700 000 адам көрүптүр. 700 000 адам көргөндө 700 000дин 100 эле адамы келип кол коюптур да. Мен дагы көргөнмүн. Мен дагы бул бир жагынан бир эле эркектерге татыктуу тенденция эмес деп ойлойм. Негизи 700 000ден 100 эле адам койгон негизи аз. Ошол 100 эле адамдын 2 эле пайызы эркек болгону андан да өкүндүрүүчү. Мага кызыктуу болгону бул баягындай коллективдик психология бар го. Бул туура нерсе, ооба, бирок мен барбасам эле башкалар коюп коет деген ой жүгүртүү бар бир жагынан. Жана экинчиси эркек катары бул темага биз көп көңүл бурбагандыгыбыз дагы бар окшойт да. Может быть, же мужская солидарность. Же мужская солидарность. Коем бул эркектер биз сүйлөп кое беребиз дегендей болуп кетти. Вот, может быть. Ал дагы это тоже не исключено. Анан ошону менде бирок экинчи эмеси биз жана ошо сразу эле организовать эттик. Эми көбүнчө чет өлкөдөн да жазып атышты. Онлайн петиция деп, онлайн голосование деп, аны дагы ошо бул ошо петиция кылганда, онлайн кылганда ГУВДнын почтасы менен бекитилет экен. Ошо ким кол койуп атат, кандай болуп атат деп бүт баарын фамилия аттары менен ушу ГУВДга түшүп турат экен. Жана онлайн кол коюлгандарчы. Аларга где-то почти мына жаңы эле эсептеп келдик, 14 863 000 адам онлайн кол коюлган. 15 000дей адам. 15 000дей адам живую жанагы 100 адамдай кол коюлуп берилип атат. Бирок петиция аякта деле ошо заявление да. Прошу привлечь к уголовной ответственности жанагы Айбека Уланова деп, бирок аякта 15 000. Ошондо биздики баары биригип ошо заявление менен 15 100 адам поддержали десек жаңылышпайм да. Бул онлайн кайрылуу кылгандар. Онлайн кайрылуу, алар дагы ал жерде фамилиясын, аты жөнүн, паспорт бүт баары мындай фейковый адам жаза албайт деп айтсак болот да. Мындайча айтканда азыр бизде 15 100 адам арызыбызды колдоп азыр КВДда турат десек жаңылышпайм. Бул Кыргызстандагы эле жашаган жарандарыбызбы же Кыргызстанда эле башка биздин граждандар Казакстандан кээ бири ошо петиция кол коюп атышат. Ош жактан, Бишкек жактан, Нарын жактан, бардык жактан. Бир эле Кыргызстан эмес, башка мамлекеттерде жашаган Кыргызстан жарандары. Биздин Кыргызстан жарандары.
тиги эң негизги баягы кырдаал абдан өкүнүчтүү окуя боюнча анык сүйлөшүп кетсек, ошол жерден дагы бир детальдар болсо, билишим боюнча баягы мылтыгы менен атуу менен эле бүткөн эмес, ал жерде кол көтөрүүлөр, баягы абдан көп эле кол көтөрүү, зомбулук эле болгон экен эле. Андан кийин акырында атты деп окудум эле окшойт. Ошол жерде детальдарын билесиңби, кандай болгон эле? Бизге так маалымат берилген боюнда айта кетсек, бул ошо жанагы бизге айтып атышат. Эми биз аны көргөн жокпуз, бирок ошо жакын жанагындай ошо байкенин кейкилигин жеп жүргөн, ошо адамдар салып жүргөн, ошо адамдар айтып атат да. Негизи жанагы ошо Сай деген айыл деп атпайбы? Ал жерде жанагы ошо жерде Төш деген тоо бар экен. Чоң тоо бар экен. Ал ошо даже ошо айтып атышпа, ошо жерден ат менен кубалап саап түшкөн күндөр болгон деп эле, Глейген тоодун жыңайлак, анан башында дагы башка гематома болгон деп жүрөт. Мындайча айтканда периодически саап жүргөн экен да. Анан бизде мындай да көбүнчөсү ушундай семейное насилие деп туруп, мен как юрист практик катарында көрүп жүрөбүз. Ошо семейное насилие ушундай чет жактарда, айыл жактарда да көп болуп жүрөт да. Анан мен как раз ушу теманы дагы бир козгоп кичине айта кетсек, мен кей кезде ушундай семейное насилие болгон кезде мен кей кезде аялдарды өздөрү күнөөлүү деп айтам. Неге? Азыр мен сиздерге түшүндүрүп берем. Бизде мындай да, ушундай караңгы адамдар бар, кээ бир бар эмес, караңгы адамдар бар көп. Караңгы адамдарыбыз жанагы илим алган эмес, мындайча айтканда билим алган эмес, жанагы өзү эле мээси бир коробкада эле, андан башка чыкпайт, кругозору жок, только жанагындай кичикесинде психологический уже травма алган, мисалы көрөт да, папасы мамасын сабап жүрүп, бул мындайча айтканда нормальное явление деп туруп, ошого психологиясы көнүп калган, кийин аялына ушинтип сабайт. Ошо эмнеге күнөөлүү болот деп айтып кетпайсызбы? Ушул азыр темам келип калды. Жанагы биринчи жолу мисалы байкуш аялын сабайт, күйөөсү сабайт, кетет, милицияга арыз жазат. Мына мен практика катары көрүп жүрөм. Арыз жазат, кетет. Анан экинчи күнү болбосо беттери көгала, тиши сынган, көзү көгала, анан келет, ровдага келет. Бул деген менее тяжкое преступление да, семейное насилие менее тяжкий деп, бул өтө оор эмес кылмыштар деп айтылат. Анан бир күн камаптуу, эртең сотко мисалы тергөөчү 48 саатка эле камай алат да. Анан эртеси күнү уже санкция деп коет, жанагы 2 ай СИЗОну же домашний арестке дептир сот берет. Анан сотко алып барат. Ошо 2 ай СИЗО деп же 1 ай СИЗО бер деп сурап барса, тияктын билесиз, ти жана сабаган адамдын туугандары, ата-энелери келет, тосмо арыз жазып берип кой, эми эмкисин сабайт дейт. Байкуш аял тосмо арыз жазып берет, көп болсо бир күн отурат, чыгат, эртеси күндө кайра ичип алып, кайра былчылдатып сабайт. Анан кийинкиси менде бир случайды көргөм, ошо боюнча дагы айтып берип атам да. Сабайт, андан кийин кабыргасын сындырган, мурдун сындырган. Анан ушинтип келет дагы кайра арыз жазат ровдага. Арыз жазып туруп кайра семейное насилие менен камайт. Судебный медицинский экспертиза деп коет. Жана сыныктар боюнча милиция эксперт эмес да, сразу экспертизага жөнөтөт, кандай жаракат алган боюнча депчи. Ал жаракаты боюнча экспертиза чыгып келет, менее тяжкий, кабыргасы сынган, мурду сынган деп ушуларын бүт көргөзүп чыгып келет. Анан бир жума камайт, сот дагы санкция берет. Анан кайра ата-энелери жанагында билесиз, кыргызчылык, жакын туугандары ментип туруп, анан кийин кайра бир жумадан кийин тосмо арыз жазып берип кайра чыгарып алды. Мыйзам боюнча кээ бир ушул кезде айтат да, тергөөчү камабайт, тергөөчү милиция жаман болуп атат депчи. Бул жерде да айта кетиш керек. Бул өтө оор эмес кылмыштарга, семейное насилиеге жабырлануучу арыз жазып атат да. Тосмо арыз алып келип жазса, мен доом жок десе, тергөөчү мажбур болот ишти кыскартканга. Анткени бул оор кылмыш эмес да. Анткени бул менее тяжкое преступление деп, в связи с примирением сторон деп туруп, бул иш автоматически прекращается. Анан кээ бир ошентип туруп, бул минтип салды, тинтип салды деп, кээ бир ошентип өздөрү кыскартып алып, анан жанагындай сөздөр болот. Анан ошо тосмо арыз алып кыскарды, кайра 10 күндөн кийин чыгарып алат. Тосмо арыз встречное заявление. Кыскарды, анан ти кайра эметип туруп, 1-2 күн жакшы болот, анан кайра алып келиптир, мен мына көргөм. Андан кийин кайра 2-3 күн жакшы болот, тинтет. Андан кийин ал эжени катуу сабап салып реанимацияга жаткан. Анан реанимацияда, по-моему, тяжелом состоянии болуп, бир жумада жатып, антип ментип чыгып, эптеп,
анан кийин ошо ажырашып анан өзүнчө кетти. Мына ошо кезде негизи мен как практик катары, адвокат катары, анткени мен адвокатура не только адамды каматып адамды чыгарбайм да, бул боюнча иштеп мен семейный иштер менен дагы мына көп жылдан бери иштеп жүрөм. Именно могу развод боюнча, алимент боюнча, об определении места жительства детей, ушундай семейный насилие сабагым боюнча дагы көп иш алып барып жүрөм. Практикада көрөм. Канча деген мына адвокатурада жүргөнүм 2020 бери экен. Ошондон бери мына канча деген не только айыл, но Бишкектеги канча случайларды көрүп атабыз. Ошентип туруп бир сабады, бир сабаган эркек бир кол көтөргөн эртең дагы көтөрөт. Ошондуктан эмне кечирип атасың? Сен сабап атат, монтип атат, тинтип атат десек, балдарым үчүн дейт. Балдарың ата энеси Алла таалам берген ырыскысы бар. Айтпасаңар деле Кудай таалам ырыскысы бар. Мына ата энеси жок деле кыйын балдар чыгып атпайбы деп түшүндүрсөң деле, мындайда бизде билбейм, илгерки старая закалка деп айтат эмеспи? Ошо менен элдер жашап калышыптыр да. Эл эмне дейт? Эл бүгүн эмне дейт? Эл эмне десе ошо десин. Эртең сени өлтүрүп койсо, эл эмне дейт? Вот ошондуктан мен сразу мына как раз момент менен да колдонуп айта кетишим керек. Эркек бир кол көтөрсө, ал экинчисин, үчүнчүсүн обязательно көтөрөт. Дагы жакшы, ал эжекебиз менин клиентим реанимациядан чыгып кетти. Мына артында көрүп эле атабыз го, бир сабап, эки сабап, мына момундай периодически сабап, аягы өлүм менен коштолуп атат. Вот ошондуктан бир дагы айтылап айта кетем. Бир кол көтөргөн эркек кийин токтолбой аягы өлүмгө чейин алып барышы мүмкүн деп айтат элем. Абдан комплекстүү тема, олуттуу тема. Кол көтөрүүдөн тышкары деле бул тенденция заявление жазып туруп, ошол арыз жазып кеткен арызды токтотма арыз дедимби? Тосма арыз жазып кеткенде, бул жерде комплекс түрдө дейм да, бир жагынан бир аз өзүнүн укуктарыбызды билбей кеткенибизден, экинчи жагынан баягы туугандардын давлениясын алкагында болуп кеткен нерсе. Үчүнчү жагы жазып ол жерге бир өзгөртүүлөрдү алыш керек деп, мисалы биз бир жарым жыл алдын Асель Ногойбаева менен подкаст тартканбыз. Конокто бизде Асель Ногойбаева, кош келдиңиз. Иштеп жүргөн учурда ошо таанышып калдым да. Эч кандай сигнал сезген жоксуз да? Күбө тийгенден кийин ушундай болот экен деген ой менен кабыл алчумун да. Андан кийин эмнелер болду? Ирактын закону менен жашайсың. Өзүм атасы жок чоңойгондуктан балдарымды мындай атасы жок калтыргым келчү эмес. Көзүмдү ачканда сразу кандарды көрдүм. Четим баары кан, өзүмдүн кан агып атат. Оюңузча адилеттүүлүк орнодубу? Өмүр бою эркинден ажыратылсын. Зомбулук көрсөткөн кишини кечирдим дегендей кылып айтып турсуз да? Же ошол процесстесизби? Мен оюм боюнча бул диндин бир туура эмес багытына кирип кеткен деп ойлойм. Нан кескен бычак, кичинекей бычак, шашпай бул бычак болбойт экен, бул бычак жарабайт экен. Ошол менин жүрөгүм азыр матырам. Абдан резонанстуу чыгарылыш болду. Асель Ногойбаеваны уксаң керек. Көргөнбүз, конечно. Ал айтып кеткен болчу ошол подкастта 20-нын тегерегинде жолу арыз жазган келе да. Ошого карабастан бир өзгөрүүлөр болбой келип кете берген. Систематикалык түрдө зордуктап жүргөн экен эле. Ан бара ошол баягы өзүнүн чегин, ошого карата бир безнаказанность сезген үчүн барып өлтүргөнгө чейин, өлтүргөнгө аракеттенгенге чейин барган экен да. Мурдун кесип кетти, кулагын кесип кетти. Ошол жерде бычак тандап туруп, ошол бычак менен жүрөгүңө сайып соем деп аткан жеринен биздин милиционерлер куткарып калган. Ошол үчүн ыраазычылык абдан биздин укук коргоочу органдарга ыраазычылык аракетине. Бирок ошондой эле балким мыйзамдарда, балким процедураларда бир эки өзгөртүүлөргө муктаждык бар окшойт деген ойго келдим да. Биринчиден албетте биздин элибиз өзүбүзгө бар жок көз каранды. Биз өзүнүн көз карашыбыз, биздин менталдык ден соолугубузга мисалы жок, ушул үчүн мен чыдап коюшум керек деп жүргөн биринчиден туура эмес деп ойлойм. Эң биринчиден эч кимге зыяның тийбей атса, жок дегенде биринчи орунда өзүңдү коюшуң керек деп ойлойм. Андан кийин гана эң жакын адамыңды, андан кийин гана жада калса балдарыңды. Үчүнчү орунда келет экен. Эгер мындай эң ментал ден соолугун жакшы караган болсо, үчүнчү орунда эмне дегенде балдар, биз жашообуз балдар үчүн эмес да, биз жашообуз өзүбүз үчүн, жакыныбыз үчүн, андан кийин балдарды өзүбүз үчүн төрөгөнбүз, жасаганбыз деп айтылып кетти. Туура механизмдер айтып кеттим ошол менталдык ден соолук боюнча. Жана эгер үй бүлөлүк жашоодо бактысыз болуп аткан учур болсо,
кол көтөрүн айтпай атам. Бактысыз болуп аткан учур болсо, ал нерседен бактылыкка аракет чечимдер алыш керек да. Балким ошол психологдорго баруу абдан туура тенденция пайда болуп келет деп ойлойм. Психологдорго кайрылып өзү түшүнгөнгө аракеттенүү. Психологдор эң негизгиси өзү түшүнгөнгө аракеттенип берет экен да. Эмне үчүн кайсы чечимдерди алып атабыз, эмне үчүн ушул нерсеге чыдайбыз, эмне үчүн биздин азыр өзү жаман сезип атабыз деген нерсе баардык ушул кичинекей учурдан бери келет да. Биз өзүбүз ушу балдар үчүн чыдап коеюн деген нерсе биз өзүгө окшогон эле бир аз ментал жагынан ден соолугу кыйналып калган балдарга да ошондой эле таасир берип коебузбу деген ойдомун да. Негизи бир жагынан эл менен кошо ошо профилактикалык жактан, менталдык жактан, ой жүгүртүү жагынан иш жүргүзүш керек. Экинчи жагы бул дагы маанилүү жак мыйзамдык жана процессуалдык жактарды өзгөртүлөт. Бул биринчи мен ой жүгүртүүндө биринчи чечим катары следовательдердин арасында ушундай үй бүлөлүк темалар карагандар көбүнчө айымдар болсо сонун болот эле. Ушундай бир сунуш болсо балким. Эмне дегенде айым биз мисалы көп түшүнбөй калып атпайбызбы? Айымдар анык түшүнөт го дейм да. Бул жакта чындап эле кандай кыйналып атканда жакшы түшүнөт, же болбосо фальш кылып туруп эптеп күйөөсүнө зыянын келтирип койгонго аракеттен болсо аны да түшүнө алат дейм да. Объективдүү ошол эле следовательдерге айымдарга балким көбүрөөк акцент бериш керек. Айымдар көбүрөөк болгон оңбу экен. Эң негизги ошол үй бүлөлүк зомбулук темалар караган темаларда. Бул биринчи ой жүгүртүү болду. Экинчиси ошол бир эле заявление жазгандан кийин кандай ушул процессуалдык өзгөртүүлөргө силер юристтерден сенде сонун эле бир ойлор болсо керек деп ойлойм да. Балким ушул жактарда бир ой жүгүртүүлөр болсо керек эле. Сунуштар. Конечно, бул боюнча дагы жаңы элеке как раз ушу теманы айта кетпедиңизби? Ошо Асель Ногобаева эжекебиз жанагындай болгондон кийин негизи бул деген башында даже калп айтпасам преступление небольшой тяжести деп айтылчу да. Мындай кылмыштын эң жеңили деген сыяктуу элечи. Ал боюнча мыйзамда да жол бербейт, камагангачы. Анан ушул случай болгондон кийин ошо мыйзам күчөтүлүп, именно семейный насилие боюнча сразу эле барып эле каматышат да азыр. Мына күйөөсү сабайт, барат сразу минимум хотя бы 7 сутка камайт. Азыр мына ошону дагы көтөрүп азыр жаңы мен билбейт элем, караңыз. Ошо боюнча да мурун мисалы жаңы эле дагы ошо толуктап айта кетели. Бул Асель Ногобаевга эжеске жери даже мына калп айтпасам жаңы эле айта кеттим. Преступление небольшой тяжести деп ал боюнча мындайча айтканда штраф эле болчу. Камабачы бул боюнча да мыйзам эми бизде заключение под стражу деп свыше 5 лет. Бул 5 жылга жери берини да, 5 жылга жери дегендей. Мисалы 5 жылдан өйдө болсо, лишение свободы болсо, ошо гана камак болот деп буга камабачы. Анан ушул случай болгондон кийин бул статья семейный насилие 177-ни күчөтүп анан ушундай камактар боло баштады. Мына азыр деле ошондон кийин семейный насилие болуп келип туруп мас болуп аялын даже алакан менен чаап коюп, сөгүп коюп, ызы чыгып коюп 102-ге вызов түштү, алып келет, участковыйлар аны эме кылат, семейный насилие деп туруп өткөрөт, ошо жерге ИВСке кармайт, эртеси күнү сотко алып барат. А сот аларды карабай эле ошо семейный насилие деп келип сотко ыйлап айтып берип атса эле 7 сутка деп эле камап атат. Азыр мына жаңы мыйзам көтөрүлүп атат, буюрса эми ошо семейный насилие 7 күндөн 14 күнгө жери камак. Может сот көрүп туруп действительно деп боруп туруп 14 күн камап салса, аякта деле мисалы бул дагы жакшы деп ойлойм. Анткени мен неге эң эффективдүү дерсе бул камак деп айтам. Камак деп айтам, бул эффективдүү адамга, именно азыр 21-чи кылымда жашап аткан адамга бул эффективдүү наказание, бул камак деп айтабыз. Неге? Без связи, без интернета. Азыр менске я вам перечислеп. Камак деп бул мына биз камакка СИЗО деп айтабыз. Түрмөлөргө, колонияларга тергөөчү и только адвокаттар барабыз. Аяка сот кирбейт, помощник судья кирбейт, начальник ровды может деметип кириши мүмкүн, а бирок процессуальный биз тергөөчү менен адвокаттар ошо клиенттерибиз менен ошо жака гана кире алабыз. Мына киребиз, биз киргенде сааты жок киребиз, телефону жок киребиз, бүт электрониканы тыштап киребиз. Адам эмне азыр биз электроника көрүп калдык. Азыр мисалы к примеру сиз телефону мына 10 мүнөт 15 мүнөттөн бери сүйлөшүп турабыз, азыр алып карап ийгиң келип атат да, мындайча айткандачы. Анан ушундай көнүп калат экенсиң, аяка мисалы 1-2 саат киребиз, чыккычакта кадимгидей шашасың. Аяктын условиясы эми конечно түрмө курорт эмес, сезонный ичи деп коелу. Мисалы мындай бир ушундай эле деп коелу, мына дагы эле мындан баштап ушундай эле квадратура, бул жерде 8-ден 16 адамга жер жатат. Ошонун комнатанын ичинде мына киргенде эле, эшиктен киргенде эле туалетасы кадимгидей тосулган эмес, мындай эме менен эле тартып коет. Жанагынча адам баары туалетте кошокко отурушат. Бул жерге тамак жешет. Даже ошол жерден душ кылышат. Жаткан жери телевизору дагы мындай эптеп телевизор, интернети жок.
мына илгеркиде канал карап ушунда көрүшөт. И күнүнө жана элесиз бир леженде и күнүнө 1 саат, даже жарым саат гулкага чыгат. А гулка деген жанагы прогулка деп атпайсызбы? Ошо жерге чыгат дагы кичине басып киришет да, ошо алдагы клетка тосулуу үстү көрмөй жөн эле күн и кайра киресиң. Анан ошондуктан жанагы айта кетпедикпи? Ошондой наказание көпкө жер отурулса, эртең аяк жаман турбайбы? Мисалы, тамак жеп атсаң бирөө туалетада отурса, же жанагында ар кайсында жыттар турса, андай эме болуп атса, кой, лучше извиняюсь за выражение, кой бир женимди кысайын, лучше ушу женге тынч эле жашайын, аяктан Кудай сактасын деп, ошо дагы бул мен ошону 7 күндөн 14 күнгө жерден бул жакшы идея деп айтат элем да. Ал жакта да детальдар бар да, кандай түрдө келе ошол ур деп күйөөм ур деп айтып койгон үчүн эле отургузбайт. Ал жакта бир иш козголот, заявление жазылат, анан судмед экспертиза болот, ошону алгандан кийин 7 күн кетеби? Жок, бул деген мындай. Ошо биринчи арыз түшкөндө эле 7 күн кетеби? Ал семейный насилие бул өзүнчө 177 Уголовный кодекс, ал кылмыш жоопкерчилиги, ал уже 2 жылдан 5 жылга жери кесилет деген сөз. Камалып, кадимгидей лишение свободы болуп кетет. А бул административный, именно үй бүлө жана семейный боюнча бул келди, кызы чыгылды, аялын сабады, участковыйлар заявление алат, административный менен иш козгойт деген сөз. А бизде административный да ушундай да, мисалы көчөдөн деле мелкое хулиганство, сиз түкүрдүңүз или бирөөнү көчөдөн общественный местадан сөгүп салдыңыз, буга 3 суткадан 5 сутка жери арест, камак, 5500 сом штраф, же жанагы общественная работа деп коет, тазалыкка 40 сааттан 100 саатка жери жардам берип тазалыкка иштешесиз деген сөз. 3 бирөөсү деген сөз. А бунуку жанагындай эле ушундай административный, бирок жанагы эле камак каралган. 10 сутка же 14 сутка же 7 суткага жери дегендей. Вот административный. Бул шарттуу түрдө акча менен деле жабылбайт ал жакта. Жок, штраф төлөсө дагы. Ал мындай да, только камак. Эртең барып туруп жабырлануучу аял, урматтуу сот, мына тынчтык бербей атат, күнү сабайт, минтип атат, тинтип атат деп айтса, сот мына көрүп эле жүрөбүз, катышып эле жүрөбүз, шагыратып эле камап атат. Буну дагы я поддерживаю. Анткени көрөбүз да, кадимгидей ыйлап балдарын, эмчектеги балдарын сотко алып келет. Действительно карасаңыз, көздөргө көргөн, ыйлап беттери шиген, эркектен перегар уруп турат. Анан көрүп кадимгидей бооруң уруп, камап аткандан наоборот сүйүнөсүң. Тебе это надо депчи, мындайча айтканда, орусча айтканда. Азыр үйдөн мисалы жатып алып, кааласаң 12 жер уктайсың, кааласаң эмне кыласың, тияка барасың, жүрөсүң да. Аякта түрмөнүкү режим, ошо түрмөнүн режимине баш ийишиң керек. Эртең телефон же бир нарушение менен кармалсаң, аякта шизо деген бар. Аякка камап салат. Аякта деген мисалы 5-6 күн кымат, аякта эч нерсе жок. Метрына 1,5 деп коет. Ошондойдо отуруп турасың 6 сааттай, монтип эптеп уктайсың, бүтүң бүрүшүп, ичинде телевизор да жок, эч нерсе жок. Ошол жерде туалетасы, уборный, мында Кудай сактасын ал жерден. Ошондуктан жаңы элеке дагы айтыла кетебиз. Эң бул наказание адамга ошо камак деп айтат элем. Эффективдүү. Каза болгон Айзерек айымдын темасы боюнча күйөөсү канча жылга камалат же камалдыбы? Жана билишим боюнча балдардын тагдырын ошол күйөөсүнүн байкеси өзү багып кетмей болуптур. 5 баласы калыптыр азыр. Ошол боюнча бир билгилериң барбы? Негизи ошо жаңы эле дагы айттык, ошо якобы тайкеси ошо алам деп аткан врачпы, бир доктор. Тайкеси же аласы атасынын байкеси экен? Короче, тайкеси деп уктум мен ушундай деп. Анан мыйзам боюнча ошо жана биринчи суроосу эме боюнча негизи бизде убийство деп айтылат. Бул 122 берене Уголовный кодекса Кыргызской Республики, бул адам өлтүрүү факты деп коебуз. Биринчи беренеси бир адамды өлтүрсө, мындай өлтүрүп алды, мушташып кетти, талдуу жерине чаап алды, өлүп калды, же бычак менен бир акырын сайып алды, өлүп калды. Бул бир адамды өлтүрүү боюнча бизде 8 жылдан 12 жылга жери лишение свободы деп айтабыз. Бул особо тяжкое преступление деп, бул өтө оор кылмыш, бул преступлениянын эң высшая категориясы деп айтсак болот. А эгер мына биякта дагы эмелери каралат да, истязание болгон болсо, намеренное убийство жана издевательство, истязание. Истязание деген жана 139 берене, ошолор эгер действительно гематома, сабалып ушинтип жүргөн болсо, ал беренелер да кошулса, жанагы может убийство с особой жестокостью деген дагы беренелер бар да. Эми квалификациячы, ошолор кошулса от 12 до 15 берки менен может баарын эске алып туруп судья 15 жыл берип коюшу мүмкүн. 15 жыл деген эртең эми азыр 15 жылды азыр мисалы алганча да 60 деп коелу. Анан эртең
бир жыл 38-де болсо керек, 38 40 деп болуп, бир мен 38-40 деп койсок эми эртең 50-55 жаш эмес, эртең эмне болосуң, бир айдан кийин эмне болосуң, аны Кудай билет дегендей. Ал түрмөдөн мисалы көрүп жүрөбүз да. Биз иштеп жүргөндө камалат, бир жылга жерге бир соттук процесс созулат да. Кээ бир процесстерибиз камакта отура берет, бирок соттук процесс камакта отуруп бир жылга жере созулат. Анан бир жылда адам ушундай карып кетет. Менде да иштер бар да. Наркотик менен жаш балдар отурат, 23-26 жаштагы. Камалды уже 1,5 жыл болду бир наркотик боюнча, ушундай көп балдар эмес экен. Анан келип карап-караптуу башында жаш 26 жаштагы бала. Анан чачтары капкара ушундай. Азыр мына 1,5 жылда уже кадимгидей 10 жыл кошуп салды да ошо эмесине, возрастына. Кадимгидей мындайча айтканда улуу көрүнүп калды, чачтары да агарып, мындайча айтканда эртең 10-15 жылда аякта адамдан эмне болот, кандай болот, аны бир гана Кудай билет дегендей. Анан ошондой эле жанагы балдар боюнча мен негизи мыйзам боюнча эгер туугандар опекунствого алам десе, конечно, сот менен кайрылып, соттон эгер решение берсе, ошентип опекунствого алса болот, жакын туугандарчы. Эгер андай мүмкүнчүлүк болбойт десе, анда мыйзам боюнча соцзащита өзүн алып коет балдар. Анан бизде окуттук да, эң кичинекей кенже баласы 5 жашта экен депчи. Вот ошонусу болот да. Бул жок, атасы жок. Туугандарында эле болуп калганы жакшыраак, ыңгайлуураак болот ошентип мындай учурларда. Негизи биз дагы ушу үй бүлөлүк иштер менен да көп иштеп жүрөбүз да. Бул жерде негизи алысыраак тууган болсо, по-любому өгөйчүлүк болот. Сабаган күндөрүндө көп көрүп жүрөбүз. Ошондуктан действительно күйгөн жакын адам болбосо, я бул лучше интернетте чоңой койгон жакшы деп айтат элек да. Анткени алысыраак тууганда кээ бири мына неге буну айткым келип атат? Биз кээ бирде тайкелеринин, байкелеринин үйүндө чоңоюп калган балдар, эркектер ага даже ыплас иштерин колдонгон иштерди көрүп жүрөбүз. Зордук, зордуктаган көрүп жүрөбүз. Даже не только кыз кишини, эркек балдар дагы ушундай көрүп жүрөбүз. Практикада көрүп жүрөбүз да. Ошондуктан эгер жакын адам, күйгөн адам болбосо, лучше соцзащитага берип, мамлекеттин кармагындагы калганы жакшыраак деп айтат элем. Эми, конечно, аны көрүп калып жаман ойлошпосун, бирок мен как с юридической точки зрения практикада көрүп жүргөн катары ушинтип мен өзүмдүн оюмду айтат элем да. Ошол азыркы күндөрдө болуп аткан терс окуялар, кабарлар, жаңылыктарга мен абдан жай аракетенем да. Ошого билбей калып кетип, бирок сендей адамдар ушул темада болуп жүрүп, ушул теманы изилдеп, ушул темаларга карата реакциялар берип, демилге көтөрүп жүргөнүң үчүн сага ыраазычылык. Абдан актуалдуу, бат кыймылдаган, өз ишиңдин так анык билген адистердин экениңди мен ошондой катары кабыл алдым да. Жана ошол эле Айбек Уланов кейси, ошол президенти боюнча дагы бир маектешип кетсек болот экен. Жакында эле Айбек Уланов деген блогер бала өз көз карашын айтып чыгыптыр. Биринчи Twitter'денби, Threads'тенби жазып чыккан экен эле, жана кийин аны өчүрүп кетиптир. Ал жакта ошол өлүмгө сен айтып кеттиң го, бул силерге дагы ушинтип измена кылып кетсе кандай аракеттенгенлер деген мындай, ошол өлтүрүүнү же ошол зомбулукту актоочу катары алынып калышы мүмкүн болгондой көз карашын айтып кетиптир да. Ошол боюнча бир өзүң ойлоруң бардыр балким. Ошо жана кичине темадан алыстап кеттик, эми кайра темага келели. Эми бул боюнча жанагы Айбек Улановдун ошо биз жанагы айтып атпайбызбы, реакция кылдык, жанагы жана Threads'ке чыгыптыр, дагы Instagram'дан дагы көрүп калдык, ошока да чыгыптыр. Ал жерде жанагы башында айта кеттик. Мына ошо постуна минип жазып коюптур, ошо каза болгон эженин сүрөтүн коюп туруп, силердин аялыңар 20 жылдык барыптыр бирөө менен мындайча айтканда жатып койсо эмне кылмак элеңер деп мындай күлгөн сыяктуу болуп, ушундай шылыңдаган сыяктуу коюптур. Бул боюнча биз дароо эле карап, бул жерде мен как юрист, адвокат катары бул жерде кылмыш жоопкерчилиги бар деп ойлоп, ошондуктан ушул ишти көтөрүп чыктык. Экинчиден мындай да, бул жерде ошол кезде эле дагы биз ушу көптөн бери ушундай резонанстуу чоң иштер менен иштеп жүрөбүз. Анан ушундай сразу эле кайрылышат да, туугандары, жакындары минтип атат, минтип жооп берсинчи, минтип реакция кылып коюңузчу деп. Ошондо дагы мисалы эми бир үй бүлөдө адам өлүп,
бирөөсү күйөөсү соттолуп кетип атат, мындайча айтып атканда. Эже каза болуп калып атат, балдары жетим калып атат, мындайча айтканда кан жутуп отурган учурда тиги бала мындайча айтканда орусча айтканда насмехается башка бирөөнүн көрөсү менен дегендей. Анан биз дагы ошого реакция кылдык. Анан бул боюнча негизи биз ошо арызыбызга жаздык. Бунда 178 берене деген бар, анан 330, анан дагы бир 2-3 берененин азы кичине эстен чыгып кетти. Где-то 4 берененин призывтары бар да, хотя бы 4-өнүн болбосо да 1-2 точно бар деп. Кандай беренелер? Призыв жанагы 178 бирөөсү, 330 бергисин азыр. Бул зордук зомбулуктун актоосу бирөөсү. Ошо боюнча жанагы честь и достоинство жана өлүп калган адамдыкы деп ошо боюнча берене. Андан кийин жанагы призыв, жанагы бир гендерный бирдеме дегендер бар да, ошону азыр биз баарын УПКны кезде мында карап, эң кыйын адвокат кайсы дейт? УПКны жанагы кстатиларды карап во время таап берген, биз жаттаганга келгенде унутуп кала бересиң дегендей, ошо беренелер бул жерде мен бар деп азыр ошо экспертизанын жыйынтыгын күтүп пока буюрса экспертизанын жыйынтыгы келсе, бул жаран кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек. Анан бул иш менен биз иштеп, жанагында кол топтоп жүрсөк, реакция кылып кол топтоп жүрсөк, мына көчө эле как раз мына бүгүн число 4, көчө 3 мен сотко бараткам. Сотко баратсам бирөө чалды. Мен мындайча айтканда мындай дерзкий тондоп коет эмеспи, керсейген сыяктуу. Шырдорсуңбу дейт. Ассаламу алейкум деп учурашасың. Ассаламу алейкум десем, ооба десем, мен ГУБОПтун сотрудниги болом дейт. Анан мен да жиним келип, анын сотрудниги болсоң не кылайын дедим. Анан сен ушундай чыгарып алыптырсың, билесиң, сен эмне билбей туруп эртең сенин үстүңө минтем тинтем деген ушулар кете баштады да. Мен как раз угроза, кадимгидей угроза. Анан телефонду алып туруп, башка экинчи телефонду алып туруп уже тартап баштап туруп, байке кайра кайталасыңыз деп, аны уже мындай бывший сотрудник экен да, көрсө аны кийин билип атпайсызбы. Аны уже мындайча айтканда артка секирди да. Байке жаңы эле ошо видеомда уже болуп баштагандай анан жаңы эле айтып атпадыңыз беле, ГУБОПтун сотрудниги айтыңыз, мен сизди тааныштырдым деп жанагынтип айтып атканда уже секирип, ошондо деле аягыда мейли байкеси, хорошо анда кечирип коюңуз, мен өзүм ишимди кыла берейин, сиз өзүңүздүн ишиңизди кыла бериңиз десем, биз сени кечирбейбиз деп жанагындай керсейген сөздөр. Анан ошо менен анан биз жанагы видео менен Инстаграмга чыктык, МВДны отметка кылдык, алар дароо эле реакция кылышты. Айта кетишибиз керек, ГУБОПтун начальниги, ГУРдун начальниги, Министерство внутренних дел республика боюнча өздөрү байланышка чыгытты. Мына интернетке чыгарып турубуз, мына реакция кылдык. Ал сотрудникти, по телефону айтып атышат да, ал сотрудник оказывается бизде иштебейт экен. Мына азыр биз аны сизге кармап алып келебиз ГУВДга деди. Мени чакырды, анан келди. Бери карап коюңуз байке. Мына бүгүн өзүн ГУБОПтун сотруднигим деп тааныштырган жаран мына кармалып келип отурат. Ал акасы бывший сотрудник экен, Октябрьскийде иштеп, мурундагы башка иштери болуптур. Анан акырында бир миссти ДТПдан каза Саня деп может угуп калсаңар керек. Бир мисс, по-моему, мисс да Кыргызстандын, ошону ДТПдан бирдеме болуп, ошо иш менен ызы чыда болуп жүргөндө, одним словом, бывший сотрудник экен. Анан жанагындай кармап келишти. Анан сразу ошо интернетке чыгып, жанагындай ошо болуп кетти. Мына интернетке чыгып, мындай лже сотрудник, ГУБОПтун сотрудниги саткан көчө ошентип камалып, спецназ менен кармалып келди деп айтсак болот. Бул биздин укук коргоо органдарынын абдан оперативдүү түрдө аракеттенген, кыймылдаган көрсөткүчү болду. Мен үчүн резонанс болду. Бул жактан абдан бат реагировать кылып туруп, ошону кармап, белгилеп, аныктап кеткен көрсөткүчү болду. Экинчи жагынан дагы деле ошондой ой жүгүртүүлөр бар экенин таң калтырат да. Мисалы, күч органдарында иштесем эле мен ушу телефон аркылуу коркута алам деген ой жүгүртүү дагы эле бар экенин бир көрсөткүчү болуп калды. Ооба да, жаңы элеки сиз айткандай эле милициянын дароо реакция кылганы бул эмнени түшүндүрөт? Анткени мына биз эл мененбиз,
жанагындай жала жапкан, мындайча айтканда шүмшүктөрдү, милиция кызматкеринин атын саткан биз адамдарды сразу жазалайбыз деген знак деп эле ойлойм. Анан биз мына карапайым элдин укугун коргойбуз деген сөз. Анан жанагы экинчиси боюнча не деп аттык эле экинчиси дагы эле ошондой ой жүгүртүлөт, дагы эле бар экенин. Кээ бир милициялар бар да, эми баары эле эмес, ушундай мындайча айтканда носорог деп коебуз да. Мына мурдунан башка эч нерсе көрбөйт да. Эми ал деле ойлобойбу? Эми бул мен мисалы эми СМИ менен иштейм, бирде бирөөлөр бирдеме угроза болуп жанагын чачса, всегда монтип жастырып жүрөм дегендейчи. Анан карап, тем более интернеттеги адвокат монтип атат, эми ошентип бул мындайча айтканда жанагындай носорог деген эле сөз да. Мына мурдунан башка эч нерсе көрбөйт, мындай алысты көрбөйт деген сөз эле да. Мындай эксперттик жагынан бир кеңеш сурасак, мисалы үй бүлө, мына бир өрнөк катары айтып кетем, бир үй бүлөдө ушундай бир вечерден кийинби, ушундай бир отуруштардан кийинби же жөндөн бир себепсиз эле бир чыр-чатак чыкты, күйөөсү катарынан кол көтөрүү болду. Уруш чыгып туруп күйөөсү катарынан кол көтөрүү болду. Ошол эле абалда айымдар мисалы кол көтөрүү болду, бирок эмне кылышын билбей калган учурда кандай кеңеш берип кете аласың? Эмне кылса болот ушул учурларда? Бул дагы мына баарыбыз билгендей бул да актуальный суроо болуп келет да. Кээ бирөө мисалы көбүнчө бизде карапайым адамдар укугун билбейт. Ошол кезде негизи айта кетишибиз керек. Биринчи очередь ошондой кол көтөрүү болобу, эмне болот? Обязательно мына телефон деген баарыбызда бар, 102-ге чалыш керек. 102 деген бул обязательно реакция болот. Азыр именно 102 боюнча да катуу каралат, 102 деп жана чалып атпайсызбы? Ошо обязательно барыш керек. Ошол жерге эмне болот, кандай болот, обязательно барып, отчет алып, мына допрос кылдык, алып келдик, минттик деп туруп, эртең бул боюнча да мына биз жаманы билебиз да. Ал боюнча милициялар катуу жоопкерчиликтүү. 102 обязательно 102-ге чалыш керек. Анан арыз жазыш керек. Анан экинчиден, эгер жанагы бизде дагы бар да, кээ бир укугун билбейт, может адвокатка акчасы жок дегендейчи. Бизде айта кетели, ошо моменттен колдонуп Министерство Кыргызской Республики Жибек жолу Правдада 3-этажда эме бар, ГГЮП деп айтылат. Эгер действительно акчасы жок болгон болсо, ошол жерде бекер адвокат заявление жазып, бекер адвокат берет, адвокат жардам берет, арызың мындай жаз, же сотко жере сопровождение кылып, мындай тенде деп бүт үйрөтүп берет. Ага мындайча айтканда мамлекет ал адвокатка адам ордуна мамлекет акча төлөп берет. Органдын аты эмне? Ал органдын ГГЮП деп айтылат, Министерство юстицияга карайт. Ошо жана Правда Жибек жолунда Элдорадо бар эмес беле, сон. Ошонун 3-4 этажында. Инстаграм аккаунттары деле болсо керек мына. Инстаграм, по-моему, минус деп эле кирсе ошол жакта бет бар да. Көрсө болот экен. Көбүнчө себептер эмне үчүн болуп чыгышы мүмкүн? Бул кызганычтанбы, түшүнбөстүктөрдөнбү? Кандай себептерден улам ушундай учурлар негизинен көбүнчө келип чыгат? Негизи биз ошо мындай экен да, юрист адвокаттар только кандай десем, кээ бир чоң адамдар, карыган адамдар мына көптү көрүп көрсөчү, мына возрастка кирип көрүп көрөт дегендей, эми биз юрист как адвокат катары мындай практикада көрөт экенбиз да. Бул боюнча не только бул семейный насилие, үй бүлө урушуудагы башка кылмыштарда бүт көбүнчө 70-80% состояние алкогольного опьянения деп айтылат. Ушу арак ичип алып баягы эле арактын кесепети. Анан ошондой эле бар, бирок жанагындай ревностьтун кесепети. Бүт эле кээ бир жакта барсаң, арак ичип келип мушташ чыгармай, уруш чыгармай. Экинчиси жанагындай эле бир конокко же шерде барып келет, сен ал менен билип койдуң деп көрүп жүрөбүз да. Сен ал менен минтип койдуң. Же досу бири өткөндө да бир ушундай эле мурунку классташы Инстаграмда лайк басып коюптур, ошо үчүн аялын сабап салыптыр. Аялым көзү моундай көрүнбөйт, шик. Анан допрос кылып атат, мен аялды защита кылып атам. Ал эркек эмнеге сурак кылат экөөнү беттештирип, эмнеге анттың десе. Эми мурунку классташы окуп жүргөндө классташы бар экен, ошо Инстаграмдан лайк басып коюптур. Бул сага эмнеге лайк басыш керек? Сен деген значит экөөңөрдүн ортоңордо, бул школдогу, буну мен 15 жылдан бери көрө элекмин. Мен жөн эле лайк басып калды, көрүп калды, эми ичип атам такого десе, болбойбу, сабап салган. Болбосо сопсо. Анан кайра келип кечирим сурап атат, эми ошо кезде эмоцияга. Эми жанаган сабап алып көзүн момундай көгөртүп туруп кечирим сураган несе. Вот. Ушундай эле кегесте кызганыч, ушундай лайк үчүн, арак үчүн бүт эле ушундан болот да. Биз практикада көрүп жүргөндөй.
баягында мында да тереңирээк себептердин иш жүргүзүүсү андай бир көрсөткүчтөрдү азырынча по факту эле көбүнчө билет экенсиңер да. Бизде по факту негизи тереңирээк деп айтсак, эми бизде ачыгын айтканда мындай тереңирээк эмес, кылмыш сразу эле мындай на эмоциональном состоянии кете берет да. Генедей ушу генедейден баштап урушуп келип эле ушу арактын айынан ушу генедейден эле ушундай глобальный тема чыгып кете берет да. Муруну жөн эле кээ бир адам аң сезими жөн эле аялды сабаган бул это для них как нормальное явление деп айтылат да. Ошондуктан ушинтип эле жөн эле бүт эле ачыгын айтканда бүт эле кылмыштын баары мындай айтканда жана кыргызда сөз барго, уруш каяктан чыкты, атаң башынан чыкты дегендей эле кенедей нерседен эле ушундай глобальный неме болуп чыгып кетет да. Мисалы кээ кезде аялын өлтүрүп койду, ушундай ревность урушту, чапты, кулады, башы менен жерге ийди. Ошо бүт кылмыштын баары глобальный эмес, бүт уш кенеде мелочтан чыгып кетет. Бүт баары. Мына биз практикада катары убийство карасың, эмне болду? Ушинтип кетти, мынтип кетти, быжа сайбийди, эмне болду? Кадимкидей эле жанагындай эле мелочтар бүт эле. Бүт ушу мелочтар. А көбүнчөсү жанагы эле арактын айынан. Анан жанагындай ревность кенедей мелочтар. А жанагындай чоң немеден андай чыгыш редко. Бүт эле кенедей немеден башталат да. Ошол биринчи кол көтөрүү же сигналдар баягы red flag деп коет го, кызыл флагтар болгондо, ошондой сигналдар болгондо, ошол учурда ошону туура чечмелеп кетип туруп, же кол көтөрүү болгонго чейин кетип калганга, же кол көтөрүүдөн кийин эмнеге кетип калбайт экен, эмнеге ошол учурда туура чечимди чыгарбай калышат бекен, үй бүлөдөгүлөр, ошол эле балким күйөөсү, балким жубайы, ошол боюнча бир ойлор бар бекен. Ушул жанагы айтканда эле жана мурунку сөзүбүздө айта кеттик го, ушундай эле. Эл эмне дейт, чыдап коеюн деген. Жанагындай көнүмүш, адат, может мурун ошондой үй бүлөсүнөн көрүп жүргөн, бул нормально эле турбайбы, значит, мамам деле, апасы деле атасына таяк жеп туруп эле жашай берет экен, значит, бул нормально экен деп, анан бул жерде дагы адамда дагы мына көрүп жүрөбүз да. Негизи бекер айтпайт да, илим билим алыш керек депчи. Анан адам кругозорун өзгөртүп, мисалы ачыгын эле жакшы эле айтышыбыз керек. Мисалы, примеру, айыл деп коелу. Айылда мисалы мындайча айтканда развитие кылганга только мал карайсың, андан башка мындай же бир театрга барайын десең, же бир искусство карайын десең, аякта мисалы мал карайсың, андан башка мындайча жумуш деле жок, кечке малың менен карайсың. Анан ошондо бир чөйрөдө жүрө берсе, мындайча айтканда адам эмеси бир коробка ошо менен эле калып калат да. Мисалы ошон үчүн бекер айтпайт да. Адам өзүнүн оюн өзгөртүү үчүн, мындай сознаниясын көтөрүш үчүн өзүңдөн кыйын адамдар менен, орусча айтканда образованный, илимдүү, билимдүү адамдарга кошулуп жүргөн болсо, анан адам ойлонот да. Бул адам мындай кылып атат, значит, мен мындай кылсам туура эмес экен деп, ошону мындайча айтканда бизде адамда ушундай сапат бар, туураганды жакшы көрөбүз да. Мындай солидный адам экен, бул образованный адам экен, мындай кылса көрсө ага да жакшы көрүнөт, значит, ошондой кылса деп адам кийин ошентип акырын-акырындан өзүн ошентип тарбиялап алат да. Анан жанагындай бир эле достору менен жүрүп эле андан башка аш жеп эле эч нерсе чыкпасачы, грубо говоря, эч жака барбаса, адам аң сезим ошо менен эле калат деп айтат элек. Анан жанагы психологический травма бул адамга жанагы нормалдуу нерсе болуп калган. Ошондой эле анан жанагы аялдарыбыз айта кетпедикпи? Кыз келиндерибиз жанагы мисалы эл эмне дейт? Ушу сөздү вообще жоготуш керек. Эл эмне дейт? Бул мындайча айтканда эл бүгүн бирдеме дейт, эртеси күнү унутат. Ошондуктан орустарда дагы айтып кетет да. Зачем другие мнения? Главное, тебе нравится дейт да. Сага жагабы, эл эмне десе ошо дей берсин. Ошондуктан аз кетип калсам, эл ажырашып кеттир деп ойлойт. Мына биз көрүп жүрүп атабыз практикада эле. Биринчи күйөөсүнөн, даже экинчи күйөөсүнөн ажырашып кетип, үчүнчүсү менен 2-3 бала төрөп, мына анткени биз ошо разводдор менен көп иштеп көрүп жүрбөйбүзбү? Экинчи, үчүнчү күйөөсү менен кадимки сонун даже берки балдарын өгөйлүк кылбай сонун багып аткан адамдар да көрүп жүрөбүз. Ошону мына пример кылып да айта кетет элек. Элине десе ошо десин. Эгер го жана да айта кеттик, дагы айталай кетебиз. Дагы орустарда да сөз бар, повторение мать учения деп тур. Дагы айталайбыз. Жанагындай кол көтөрдү, бир кол көтөргөн, эртең дагы андан дагы катуу көтөрөт, уже 3-4-сү уже өлүмгө алып келиши мүмкүн. Ошондуктан мен жанагы сөзүмдү айттым. Эми бул менин жеке оюм. Анан может эгер дагы көрүп атып, бул юрист
бирдеме дей берет, тиндей берет деп айтпасын эми, как жеке оюмду анан практикада көргөндөрүмдү айтып атам десем болот да. Вот. Кол көтөрүүдөгү эркектер эмне үчүн ушундай болушу мүмкүн? Мен билишим боюнча көбүнчө өзүнө өзү ишенбегендигинен ошол кызганычтар. Бардык агрессия мен билишим боюнча ошол эле психолог достор менен же болбосо психологдор менен көп мамиле кылып жүргөн достор менен сүйлөшсөм, ар бир агрессиянын себеби коркуудан келет экен да. Бир нерседен коркуудан. Мисалы бул жактан мен уят болуп калдым, достор менен шылыңдайт, эмне дегенде жубайым мени алдатып, мага измена кылып жүрөт экен деген сөздөн, же туугандардын мага мени шылыңдайт, же ата энем билип калса мен уят болуп калдым деп, ошол коркуудан улам агрессия пайда болот экен деген нерсени айтып кетишти да. Көбүнчө бул баягы агрессиянын себептери эмне болушу мүмкүн дегенде, ошол эң кенен жооп болуп мага келди. Ар бир агрессиянын артынан коркуу турат. Бир нерседен корккон үчүн агрессия кылат экенбиз. Азыр же уят болуп калам, же бул жактан мен эмем өзүм эркектик сапатын жоготуп элем, же мен туугандарымдын көзүндө түшүп калам деген коркуудан болобу экен. Дагы кандай бир себептерден ушундай агрессиялар пайда болуп атат деп ойлойсуң? Балким бул жагынан да бир бул жагынан негизи ошо сиз жаңы эле айткандарга деле кошулам. Негизи бул деле туура нерселер да. Анан жаңы эле сиз айтып аткандайчы эми бул жерде агрессия деп айтабыз, эми бул адам чоң адам эми аң сезими чоң болгон соң эми почему бы нет, өкөң тең адамсың да. Просто мындай кээ бир жактан дагы адам менен биз мындай как адвокат катары күнүнө консультация кыласың, эркеги менен, аялы менен сүйлөшөсүң. Мындайча айтканда, сиз айткандай, эркектер ошо жана агрессия кылып мен муштап койсом, анткени өзүнүн логикасына таянып алат экен да. Кыздардыкы мындайча айтканда эми бул жерде деле айта кетели, эми шарият боюнча деле айта кетсек болот да. Мисалы свободный же. Например, биздин шариатта деле айтып атпайбыз, шариатта деле айтып атат. Мисалы Алла Таалам жаратып атканда мына эркекти акылдуу кылып жаратты. Андан эркектин кабыргасынан мына аялды жаратты дегендей, бул жерде ошондуктан бул жерде дагы камтып айтып атат да. Неге эркектерге мындайча айтканда акыл көбүрөөк берип атат деген сөз да. Ошондуктан эркектер кээ бирөө жана логикага таянып эле муштап пуштап эле мен ушинтсем эле коркуп калат, мен коркутуп өзүмө кандай десем багындырып алам деген сыяктуу, же туура айтып атамын, же кандай коркутуп мындайча айтканда өзүм кандай десем жакындыраак кылып өзүмө жакындаттырып уже мен айтканды кылдырып коем деп. Мисалы шариатта деле айтат, как чоң адам катары эле отур сүйлөшүп ошентип эле чечип алса болот да деген эле. Мен дагы жаңы эле сиз айткандай эле жанагыда дагы айта кеттим өйдөдө көргөзмөлөрдө. Жанагындай ревность, арактардын айынан жаңы элекендей сиз айткандай ошо өзүн досторум арасында сиз айткандай эле уят болуп калбайын, жана ментип калбайын. Анан бул дагы бир эркекте дагы кээ бир бар көрүп жүрөбүз да. Эң жаман сапат ушундан да башталат да. Мисалы досторун көзүнчө же бир туугандарын көзүнчө аялын шылдыңдап, аялын басынтып, мындайча айтканда мен бул үйдө хозяинмин деген, бул мындайча айтканда извиняюсь за выражение, бул тупизм деп айтат элем. Мисалы наоборот ошол да, мына биз деле как юрист, адвокат биз деле ошо психология эмелерди окууларды окуп өтүп турабыз да. Наоборот айтат, ошол кезде эгер аял жини келип ушундай болуп унижение болуп жүргөн болсо постоянно, кийин ал аял башкача чыгарат. А наоборот, почему бы нет? Сен туугандарыңдын, досторуңдун арасында аялыңды көтөрүп, бул менин алтыным, момундай тиндей деп минтсең, аялың минтет да. Алар ошо айтып атпаймынбы, логика менен аял, логика менен жүрөт дегендей. Минтип эми анткени ал эне аялың, балдарың төрөп берип атат. Мындайча айтканда эртең Кудай сактасын бирдеме болсо өмүр бою жаныңда болот, ата энең өтөт. Бир тууганың өзүнчө жашоосу менен кетет. Мындайча айтканда өмүр бою ошо аялың, эң жакын адам, сырдашың деп атабызбы, досуң деп айтабызбы, бул сен менен болот. Ошондой эле мындай да, ошондуктан ошо шариаттындагы психология менен да алып келсеңиз, бул шариатта эбак эле айтылган. Мисалы мен сиздерге да айта кетилдим, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир китебин окугам, аялга кандай мамиле кылуу боюнчачы. Ал кезде мына айтып атам, ошондуктан эркектерди Алла Таала айтат, акылдуу кылып жараттык депчи. Ошо боюнча эле мисалы
мисалы аялдын логикасына сен жанагында аялыңды возвышать эт досторуң арасынан жанагынтип аял ментип коем тинтип коем деп шылдыңдабай бир туугандарың көзүнчө жана көкөлөп монтип тинтип кой же бирдеме үйдөн успевать этпей атса үлгүрбөй баратса идишин жууп кой эмне колуңан мындайча айтканда колуң кесилип кетеби дегендей ошону неметсең аял ойлонот экен да логикасы менен мага күйөөм ушундай отношение кылып атса мен я черт что ли неге мен күйөөмө андай жакшы мамиле кылбашым керек деп ошондуктан счастливый брактыкы мен ошол китапты окуп мындай кадимгидей таасир алгам да анан ошону окуп туруп анан кадимгидей ошондо мындайча айтканда сүйүү огош бетер улам күчөп ушундай брак орусча айтканда намного крепче болот деп ошону дагы мен как эме китеп окуган адам катары дагы айта кетет элем да ошону. Дагы бир эксперттик бир суроо ошол эле Кыргызстанда болуп аткан дагы бир тенденция боюнча бул Кыргызстанда эле эмес дүйнөдө болуп аткан тема чын айтканда ошол эле домогательстволор сексуалдык домогательстволор болот экен. Ошон балким Кыргызстанда сексуалдык домогательство кандай болот, балким ал жакта силерде да бир аналитикалар бар, юристтерде болсо керек ошондой кайрылуулар боюнча. Жана балким автобустарда болгондордон башталса, мисалы тааныган эмес адамдардан, андан кийин ошол иш чөйрөсүндө, ошол коңшулукта, туугандычылыктын ичинде, мисалы келин болуп барган, андан кийин андан да ашыкчасы болуп туруп ала качуу жана ошо зордуктоого чейин барган нерселер боюнча бир ойлор балким бардыр. Биринчиден домогательство боюнча канчалык көп кездешет, бир статистикалар болсо, жана бул кантип болуп эсептелет, кандай бир тяжко болуп, административдик болуп кетеби, кандай болуп кетет? Мен да как раз ушу боюнча өткөндө билесиздер го, интернетке бир ушундай чыккан бир жигит маршруткадан автобуста кетип баратат, видео бере тартып атат, мындайча колу менен тиги кыздын жамбашын кармап атат да. Может интернеттен көргөнсүңөр болуш керек. Алын дагы биз резонанс көтөрүп ГУВД менен иштеп чыкканбыз. Ал баланы дагы кармап келгенбиз. Чогуу иштешип ГУВД менен ошо оперлер менен чогуу мына интернет могу экен мындай экен деп кармалып келип, ал бала административный жана 3 суткадан 5 суткага жери камалып чыккан. Бул домогательство ушундай эле статья да. Домогательствого бирок арызды тиги айым жазды беле? Обязательно жазылат. Уже арыз жазылмайынча эметилбейт. Арыз жазылып, ошо административный иш козголот деп коебуз, кодекс о правонарушениях. Ошо менен домогательство 3 суткадан 5 суткага жери мындай отуруп чыккан. Эми бул административный деген мындай эле да. Одно из наказаний деп айтылат. Мисалы сиз ПДД машина айдап баратасыз, ремень тагынбай алдыңыз, сизге административный правонарушение деп 1000 сом жазды, төлөдүңүз, и ал деле ошо административный наказание алды, просто штраф эмес, сутка отуруп чыкты деген ошондой эле, бул кылмыш жоопкерчилик эмес. Анан жана зордуктоо боюнча дагы айта кетилет элек, бул 154-155 статьялар деп айтабыз. Мисалы зордуктоо деп түрлөрү, например, действительно против воли человека жана изнасилование деп айтылат, действительно колун бутун кайрып көгала кылып сабап, бул изнасилование жана 154 берене от 5 до 10 лет деп айтылат да. Бул мындайча айтканда оор кылмыштарга кирет деген сөз да. Анан ошондой эле дагы зордуктоо деп айтылат, ошол эле 154 берене эме деп да, бул жерде ошо часть бир эле воспользовался беспомощным положением депчи. Мисалы кээ бирөө наркотик чектиртет, ошо менен ишин кылат. Кээ бирөө арак иштирип туруп, мындайча айтканда өчтүрүп туруп, же бирдеме эметип туруп, бирок сопротивляться жатат, эч нерсесин көгала кылбайт, бирок он воспользовался этим моментом, это за это уголовно наказуемое деяние. Тоже лишение свободы от 5 до 10 лет да. Анан бул боюнча өкө тең ушундай эле түрлөрүн айтып атпайбызбы? Бул боюнча тем более азыр как раз моменттен да колдонуп айта кетишибиз керек. Мурун бул иш боюнча тосмо арыз жарачу, тосмо арыз берсе, эртең ишти кыскартып койсо болмок да. Азыр жаңы мыйзам боюнча президентибиз мына как раз былтыр кол койгон. Буга тосмо арыз жарабайт. Тосмо арыздан хоть 1000 жолу жазып берсе дагы потерпевший агас эртең ал по-любому срогун алып кетет. Может от 5 до 8, от 5 до 10 болсо, тосмо арыз болсо 5 жыл лишение свободы деген сөз. Буга УДО дагы жок. УДО деген жанагы 5 жыл берсе башка кылмыштарга 2 жыл, 3 жылын отуруп чыгып кетсе болот да, условно досрочно деп. Бул от звонка до звонка отурат деген сөз, до конца. Ошондой эле буга даже президент помилование, амнистия да кылбайт деген сөз да. Ошондуктан бул боюнча до конца отурасың деген сөз да. Анан бирок экинчи тарапты дагы айта кетсек, экинчи жакты айтсак,
кээ бир кыздар да ошол момент менен пользуются. Мен практикада деле көрүп жүрөбүз да. Жигиттерин акча кылыштын кесепетин аны жашыбай эле айта кетишибиз керек. Кээ бир шантаж сыяктуу милиция кызматкерлери менен чогуу иштешип, акча сындырышып, кээ бир мындай даже кээ бир кыздар сүйлөшүп жүрүп эле кадимгидей көптөн бери таанышып жүрүп эле арыз жазып коет. Болот кадимгидей эле. Мындайча айтканда өзүнүн өзүнө жооп берет, арак ичпей эле, денесинде эч кандай жок, кадимгидей эле жапжакшынакай эле болот. Бирок эртесин үйүндөгүлөр билип калса, үйүндөгүлөрүн коркуп туруп эле арыз жазып коет. Үйүндөгүлөр коркуп, адамдын баланын тагдырын карабайт. Үйүндөгүлөр коркуп арыз жазып коет, ал бала эртең камалып кетет. Вот ушундай маселелер да. Ошол учурларда кандай бир системалык нерселер көз каралган? Мисалы чындап эле зордуктуу болсо, зордуктуу түрүндө иш жүргүзүш керек, бирок зордуктуу эмес, организован ошол жактан акча таап кетейин же өзү каалоосу менен болуп туруп, ошондой мамиледе же арыз жазып кеткен болсо. Мен да азыр как раз практиканы айтып коеюн. 3 күн мурда как раз мага приговор чыкты. Жашыбай эле айта кетишибиз керек. Ленинский сотто кыз рободо ошентип жазып берип койгон. Жанагындай зордуктоо боюнча ушундай. Анан кийин сотко келип добровольно деп айтып берип атат да. Добровольно баары мындай болгон, добровольно болгон, өз каалоо менен болгон, просто үйдөгүлөрдөн коркуп келип жазып койгон депчи. Бүт добровольно болгон деп сотко келип айтып берип атат. Көөлөр деле алар эч нерсе билбейт, өкөлө болгон да ал жакта. Мен баары эле сом болгон, добровольно өзүм каалоом менен бүт баарын айтып берип атат. Бирок сот 7 жыл берип койду. Вот. Мына практиканы айтып атам. Эми ал соттун атын айтпай эле коеюн. Просто негизи ушундай болгондо дагы анан карайт экенсиң да. Мындайча айтканда сот тергөөдө көргөзмөсү менен эле соттоп салды деген сөз да. Анда эмне кереги бар, мисалы тергөөдө өзүнчө досудебное производство тергөө болуп атат. Ишти ошончо сотко алып келет да, ошо сот ошо жерде ал жерде сот болгон жок, адвокат болгон жок, прокурор болгон жок, өкөлө болду, ошону разбираться этип туруп, анан чечим чыгарыш керек да. Мындайча айтканда тергөөдөгү менен эле анда ошо менен эле чечим чыгарып койду деген сөз да. Анда бизде кандай болуп калат ошону сот бир эле ошол тергөө жагынан кечиресиз. Бул жерде как раз унтелекти айта кетсек, соттордагы негизи могу изнасилование боюнча дагы, наркотик боюнча дагы кээ бир ишиң сынып атса дагы коркокпу же эмне билем же түшүнбөй кетесиң. Кээ бир жактан деле кадимгидей ушундай срок берип сала беришет да. Как мен адвокат катарычы көрүп жүрөбүз да. Ошон үчүн бул өлө тонкий иш да. Анан балдарга да как раз моменттен колдонуп да айта кетиш керек. Мындайча айтканда эми эркектер кей кезде баш менен ойлонбой калат. Ошол кезде өзүн саак карап жүрүш керек дегендей, эртең Кудай сактасын, жөн эле мына бүгүн эле жүрүп, жакшы эле жыргап туруп, эртеси күнү камалып кетип атышат. Жаман тонкий иш да. Бул жерде бир жагынан эгер кыз өзү акча таап кетиш үчүн ошол өзү уюштуруп коюп туруп, арыз жазып коюп туруп экен, шантаж кылып, бирок арыз жазып койгондон кийин акча алган учурда бул токтотулбай калат экен, анда кандай болуп кетет? Бул абдан маанилүү тема. Мисалы ошол эле студенттер же болбосо жаңы эле немелер болгон, ар бир эркек туш келип калыш болгон нерсе да. Бир жагынан ооба, зордук абдан жаман нерсе да. Бул үчүн толук менен жоопкерчиликке тартылыш керек дейбиз. Экинчи жагынан бирок ошо уюштурулуп кеткен учурда, акча табайын деп шантаж кылып болуп кеткен учурда, бул жакта кээде ошол күч органдары менен бирге дагы иштеп коюшу мүмкүн болот экен го. Анда кандай? Негизи карабайсызбы? Мындай да, эми андай ошондой подстава менен иштеген милицияларды деле көрдүк. Айтат, жакшы милиция, жаман милиция дегендей. Бул жана айтып атпаймынбы, тонкий иш. Мисалы, мен бизде изнасилованияда эмнелер доказательства керет. Анткени изнасилованияда күбөлөр жок да, свидетелей там нету. Там только один потерпевший, одна потерпевшая и обвиняемый, айыпталуучу да. Анан экөө эле болду да. Анан биз юристтер эмнеге ишенебиз? Бизде да УПК деп айтылат, жазык процессуалдык кодекс, доказательства деп коет. Ал жана доказательства, источниками доказательства являются показания потерпевшего, свидетеля и эксперта деп айтылат. Бул жерде эгер потерпевший ооба мен зордуктаган деп койсо, ошонун негизинде мына биринчи доказательство деп коет. Экинчисин доказательство судебно-медицинская экспертиза.
жанагы колдору денелер болуп койсо, эртең ошентип жакшы болуп туруп колдорун көөгала кылып монтип коюп, мына мен монтип зордуктадык, колуман катуу бурап алып, моюнума минти деп көөгала кылып келип, всякого акча тапкан кыз болсо, кээ бирлер бар да көрүп эле жүрөбүз ошентип иштегендер. Ошентип келип койсо, уже это железобетонное доказательство. Анан байкуш бала кирип кетти деген сөз да. Даже экинчи маселеси, просто келди, мына может арак ичип ичине жакшы болду, акча тапкысы келди. Анан эртеси күнү может перегар менен кичинде эмес менен мына мен ичип, мындайча айтканда, кыргызча айтканда, өчүп калыптырмын. Ичпей өчүп калыптырмын. Ошондо мен билбей калсам, бул мени мындайча айтканда зордуктап коюптур, воспользовался моментом деп коелу. Это уже железобетонное доказательство. Баланы камаганга туура келет. Эртең тергөөчү камаш керек. Анткени уже айтып атат да, эртең билесиз. Тергөөчү камага койсо, эртең мына монтип тергөөчү минтип камага кетти, минтип кетти деп тергөөчү жаман болот. Анан айла жок, камаганга туура келет. Ошондуктан бул мындайча айтканда өлө тонкий иш деген да. Мындайча айтканда буну изнасилованияны негизи зордуктоо беренесин катуу изилдеп, катуу иштеп чыгыш керек да. Азыр эч кандай өзгөртүүлөр киргизиле элек. Ошол Советский Союзда калган механизмдер менен иштеп жок, өзгөртүүлөр кирип эле атат. Просто азыр тосмарыз жарабайт. Негизи тосмарыз менин оюм да, как юрист, адвокат катары менин жеке оюм, тосмарыз болсо жакшы болсо деп ойлойт элем. Анткени кээ бирөө может подстанова менен, кээ бирөө жанагы интип алып иштегендер барбы, анан эртеси күнү мейли эмне болсо дагы тосмарыз менен ишти прекращение кылып чыгып кетсе деген эле ой да. Анткени СИЗОго кирип жүрүп, түрмөгө кирип жүрүп, колонияларга кирип жүрүп, даже душманыңа да каалабайсың да түрмөнөгө жатканда. Көрөсүң, кебгестен мисалы көчөдө эле, к примеру, өткөндө бир иш, тоже бир ушунда похищение болгон. Мен жабырлануучуну защита кылып атам, потерпевшийдичи. Өлө катуу сабыз ачкан. И жапжаш 18 жаштагы бала камалып атат. Еще статьялар букет. Похищение, вымогательство, избиение, нанесение телесных повреждений 3-4 статьямен коюлуп, бабуш камалып атат. 18 жаштагы, атасы, апасы жок экен. Эжеси сотто ыйлап атат келип, эмеде тергөөдө. Биздин көзүбүзчө 96 турулуп туруп, наручник менен камап атат. Биз очта ставка бетине коюп бердик да, мына сабады монтип деп, байке кечирип коелачы деп ыйлап кечирим сурап атат. Камалып атат. Анан по-любому бооруң ооруйсуң дегендей. Бул балдар урушуп кеткенинен элеби? Жок, ошо группа эле барып калганда байкелер менен чогучу. Анан кандууга алдырып, жана чаап, муштап койгон, ошондон тилер менен группа элес болуп, жанагылар менен кошо кирип кетип атпайбы. Анан ошондуктан камакта эч кимге каалабайсың, Кудай сактасын. Ушу жанагы азыр молодежь, мына эң актуальный тема тоже наркотик сбыт боюнча. Менде толтура иш, мен көбүнчө иштеримдин баары 70% бүт наркотик. Чет өлкөдөгү кураторлар, даже кээ бир милициялар өздөрү да кармалгандар көрбөдүкпү? Ушинтип телеграм аркылуу жанагы закладка кылдырат, курьер кылып, эртең кармалат, анын статьялары изнасилованиядан да жаман деп айтсак болот. Ал боюнча да көп жаштарыбыз камалып кетет. Бүт школьник, студенттер ушу менен иштешет да. Аны Кудайым берсе кийин дагы бир иштер менен да алып келип берип, кечиресиз. Иштер менен алып келип берип тура сизге көргөзүп, мына факт менен мындай, мына моперге алган, мындай алган деп ал боюнча да бир жакшы. Азыр эле кысача бир айтып коесуң балким, бул абдан маанилүү көбөйтүп. Мен айтып коелу, бирок досконально сонун ачмакчы. Мен айтып коелу. Негизи бул наркотикалык зат деген, кыскача айта кетсек, жанагы телеграмда кен негизи ачыгында телеграм деген бул бала болду. Анткени ал жерде каякта отурарын, эмне кылып атканын, кайсы жерде отурат экен, WhatsApp'та номериң жок да. Аякта мындай засекреченный, чет өлкөдө отуруп алып, кураторлар жанагы курьер болуп иштейсиң дейт, например. Иштейсиң дейт, барат, зарплатасын кадимгидей алдайт жаш балдарды. Карточкаңды бер деп 4000-5000 отурат студент, школьник балдар. О деп сүйүнөт да. Анан акчага көнөт, алдайт. Анан жанагы деп туруп перепискаларды мына координаттар деп мояка закладка койсуң деп койдот. Каждый закладкасы 400 сом, 500 сом ушундай да. Бир күндө 10 закладка кылсаң эле жакшы акча болуп атпайбы мындайча айтканда. Байкуштар жакшы акчага алданышат. Арам акчага, анан барып закладка коюшат. Анан уже кийинкисин бир заклад койду, 2 заклад койду, үчүнчүсүн милиция кызматкерлери тосуп алат. Кээ бирөөсү действительно кармалышат, кээ бирөөсү жанагында подстава алгандар да жок эмес дегендей. Бул жерде да өзүмдүн азыр СБНон, МВД СБНон, ГУВД СБНон, ГКМда деле наркотик менен иштегендер азыр бизде уже билбейт, көбүнчөсү минтип эле телеграмдан болсо жашырып коет деп. Аякта уже жаңы аппаратура келгендер.
эртең уже бат эле таап коет. Закладкага киресиң, закладка каян дегенде уже сенде толтура закладка бар да, сумкасы менен коеюн деп алып келгенде, заклад келгенде уже жанагы менен кармайт. Бул боюнча изнасилованиядан дагы, убийстводан дагы эң катуу статья бул наркотиктики. Анткени бизде мындай есть такое понятие, убийство менен убиваешь только одного человека дегендей, а наркотик менен целый народ дегендейчи, анткени тырайбыз баарын. Ошондуктан ушундай бул да 12 жылдан 15 жылга жери. Мына жаңы эле мына президентибиз буга кол койду. Мурун наркотикке УДО деген бар болчу, амнистия бар болчу, помилование болчу. Азыр бунун баары алды. Эгер жана наркотик менен кармасаң, от 8 до 12 граммына жараша, анткени ал граммына всегда көп, всегда 12 жылдан 15 жылга жери кетип жүрөт да. 12 жылдан 15 жылга. Мейли сот 12 жыл берсин, жана 20 жаштагы балдар камалып атпайбы? 12 жыл от звонка до звонка. Сен уже 32-ге чыгасың, а 32-де чыкканда жанагындай нерв, жанагындай стресс менен жанагынтып атып, сен уже аяктан 50 жаштагы кишидей болуп чыгасың дегендей. Ошондуктан бул наркотикалык зат бул азыр көйгөйдө жаштардын арасында катуу талкууланып аткандагы нерсе да. Бүт эле жаш балдар жанагынтип алданып, наркотик 30тан өйдө эмес, бүт 20-25 жаштагы жаш балдар. Ошо закладкалар кичинекей акча менен достору менен салгысы келет, жанагын тискисе келет. Аягы бири заклад кылды, уже экинчисин адвокатка канча акчаң кетет. Вот. СИЗОго тамак ташыйт туугандар мына аягы кесепети жаман да. Сандар барбы? Канча бул баягындай синтетикалык наркотиктин закладкалары да? Туптура. А синтетикалык наркотикти азыр Бишкекте деле уже жазай баштады кээ-бирөөчү. Уже анткени тияктан кураторлор деп формулаларын айтып берет, жана мефедрон деген да байла болду да. Формулаларын айтып берет, а бир лабораторияны деле кичинекей бир чет жакта сарайда жашат, вытяжка кылышат, жанагы арак-сарак бирдеме менен өзүн жанагы прекурсорлор менен жасап туруп эле ушинтип коюп атышат да. Мен силерге статистиканы даже канча адам камалып жатат. Как раз бул боюнча мына Бул да абдан олуттуу тема экен биздин көрүүчүлөргө, балким ошол эле окуучу студенттер болсо ошолор да көрүп кетсе болот экен, канчалык бул олуттуу тема экен. Жана ата-энелери ушул нерсеге көңүл буруп коюш үчүн. Туптуура айтасыз. Мына мен сизге 2024-жылы Бишкекти эле айтып коеюн, башка жакты эмес. 2024-жылдын 12-айында 4 район: Бишкекский, Ленинский, Первомайский, Октябрьский, анан Свердловский 4 районда айталы. Ошо психотроптук заттар деп айтабыз, прекурсорлор боюнча жүгүртүү 934 адамга карата кылмыш иши козголгон. Бул бир эле айдын ичинде, декабрь, 24 декабрында. 12 айдын ичинде. 12 айдын ичинде. Анан ортолордо да кандай болуп, анан ошо кезде отуруңуз, алардын 20дан ашыгы жан берген деп мына кыскача маалымат эметкем да. 934 адамга иш козголгон ошол закладкалар боюнча. Жана ошол 934-түн 20сы жан берген. Ошондой жанагы мисалы кээ бирөө иштешет, жанагындай употреблять этишет дегендей, анан передоз болушат. Даже кээ бирөө мындай да организм көп чеккен адамдардыкы жанагы эме болот. Рвотная масса деп туруп кээбирөөсү көп эме болгондо өзүн жоготуп ишет, кузап ишет. Ошондон кээ бирөө уже оозунан көп чыгып жанагындай өзү монтип жатып калып, отравление рвотной массы деп туруп ошо кусуп, кусундусун эметип ушундай адамдар дагы көрүп жүрөбүз ошондой да. Дагы кандай сандар бар? Ошо азыр пока примерде мен 4 районду эле айтып атам. Аламедин бар, Сокулук бар, дагы толтура. Еще билингени дагы ушул боюнча дагы карабайсызбы? 934-түн канчасы студент, окуучулар дагы бар, мектеп окуучулары дагы бар. Даже мен сизге айтам, 80% до 30 лет. 30 жашка жери 80% 30 жашка жери. А 20 жашка чейинкилеричи? 20 жашка даже 50%. 20 жашка чейинкилери 50%. Практикада көрүп атабыз да. Көбүнчө 15-16 жаштагылар иштешет. Алардын тагдыры кээ бирөө ойлойт, 18-ге чыга элекмин, эртең бул боюнча мен кылмыш жоопкерчилигине тартылбайм депчи. А бизде уголовная ответственность наступает с 14 лет. 14 жаштан баштап уже кылмыш жоопкерчилигине. Мисалы 14-15 жашта болсо, 12 жылга кесилсе, ошол 3 жылыны биринчи баягы детская колонияда, андан кийинки 9 жылыны анда болгондой эле камакта отурабы? Мыйзам боюнча эгер несовершеннолетний 18-ге чыга элек болсо, мыйзам боюнча аларга хоть кандай преступление кылбасын 10 жылга жерле лишение да. Бир 10 жылын алсын деп коелу. 15 жашта 3 жылын жана детская колония деп коебуз. Вознесеновка.
аякта отурат, андан кийин уже чоңдор которулат. Может Петровкага кетет, может Молдавановкага кетет. 7 жыл кадимкидей эле камакта. Кадимкидей эле камакта чоңдор менен кадимкидей камакта отурат. И отзвонка деген сөз да. УДО жок, КП жок, колония поселения жок. И мындай до конца отурат деген сөз. Мындай теория жагына келсек, мисалы биздин көрүштөрдүн астынан сен да балким ошол боюнча бир оюң бардыр. Элестетип көрсөк болот экен. Кошунаңыздардан ошо кыйкырык үкүрүк келатат. Ал жерде ошол зомбулук болуп аткан болсо, эмне кылса болот? Эми как человеческий фактор. Ал жерде хотя бы биринчи тыйганга аракет кылып көрүш керек. Биринчиси түзмө-түз милиция чалганбы же биринчиси такылдап туруп бир сурап көргөн оң болобу? Жок, негизи ошондой кыйкырык өкүрүк болуп атса, эми как человеческий фактор барып туруп эле, эми Кудай сактасын, милиция келгечектеми эмне болуп кетет, барып туруп көрүп, ситуацияны карап, эмне болуп атат, может урушуп жанагындай жолго баратсаң да милиция чакырыш керек. Текшерип көрүш. Эң биринчи текшерип көрүш. Сабалап жа дүңгүлдетип атса, уже барып туруп, анткени мыйзамда деле каралган, необходима оборона, мындай боюнча келип туруп, сен деле ал жабырлануучу өлтүрүп жанагындай кылып атса, сен келип жардам берип, конечно, аны өлтүрөйбү, эртең алып калып же жыгылтып жерге жаткызып, кармап успокоить, бул эте мыйзам деле жол берет. Ошондой да. А эгер мындай урушуп жанагындай кылып атса, лучше милиция чакырып берген жакшы да. Кыйкырыктар эле болсо, кол көтөрүүсүз болсо, милиция чакырыппы же ошондо да текшерип көргөн жакшы? Ошондо деле негизи биринчи текшерүү экен да. Текшерип эмне болуп атат, кандай болуп атат, эгер жанагындай неме болуп барса, может адамдардын тынчтыгын бузуп атат же дагы жанагындай иш кооп болуп кетпесин деп, уже милиция кызматкерлерине чалып коюш керек. Бирок бизде дагы бир көрсөткүч бар экен, бул суроо бир изилдөө негизинде келиптир. Ошондой зомбулук кыйкырыктар болуп атканда, ошондой кейстерде, ошондой прецеденттерде 80% коңшулардын 3-чү вариантын тандайт экен, бул көңүл бурбай коесуз дегенди тандайт экен да. Бул каяктан чыкты? Бул статистиканы сен деле билесиң да? Негизи бул статистика мындай да, азыр 80% бул негизи бул боюнча мындай да. Биз көрүп эле жүрөбүз да, анан эмнеге айтып койгон жоксуңар деп, анткени кошуналарыңды опрос кыласың, көбүнчө ушундай немелерди. Неге бул жанагы систематический истязание, семейный насилие болуп жүргөндө кошуналар жакын, анткени именно биз ошо суракка эмне чакырат да. Үй турат, бир үй, анан эки капталындагы үй, көрүп жүргөн, угуп жүргөндөр заборлор эле да. Мында узуч болуп монтип жүрүптүр. Эмнеге айтыңызчы, анткени тергөө сотто мындай да. Задача ложное показание, эгер күбө туура эмес, жалган жала жооп берген болсо же жашырган болсо кылмыш жоопкерчилигине тартылат дегенде, ужалар чынын айтып берет. Неге минттиңиз дегенде эле ачык эле айтат. Эми мен монтип арыз жазсам, анан милицияга барып таскайт этип, менин ишим бар, аяка барып чуркап жүргүм келбейт. Эми кошуналар да бирөөнүн үйүнө кийлигишпей эле, эмне болсо ошол өсүндө эле жүрө бердик деп всегда ушинтип жооп беришет. Милиция барып киришпей эле коеюн деп, убактыбызда кеткирүүсү келбейт деп всегда ушинтишет да. Ошол боюнча кандай бир сунуш айтып кетиң? Азыр биздин көрүүчүлөргө балким бир четкий инструктаж, ошондой болсо түзмө-түз бир сурап коюп туруп, чалып эле билдирип коелу, убактыңар деле кетпейт дегендей, балким кандай бир эксперттик бир негизи кеңештер. Бул жерде мен как мына акыркы окуя боюнча көрүп атпайсыз, адам өлүмүн алып келип, может эртең инвалид кылып коет дегендей, бул жерде ошондой ызы чуу болуп, жанагындай болуп баратса, негизи силер деле минтип койсоңор болот. Анонимно деле эметип карат элем деп туруп эле акырын ушундай ызы чуу болуп атат деп ошентип чалып койгондор деле толтура кеңесте. Кеңесте даже этажда деле мен мына ушу этажда жашайм деп туруп эле ушул жерде постоянно ызы чуу болуп атат, монтип атат, бирөө минип кетпесин деп. Аноним звонок кылып койсо, конечно, ошентип койсо деле болот. Эртең деле 102-ге. 102-ге. Мына мен айта албайм, момундай болот, тиндей болуп атат деп ошентип койсо деле болот. Ал кезде анан эртеси күнү аягы өлүм менен бүтүп калбаш керек да, же инвалид болуп калбаш керек. Эң жакшы вариант жанагындай бир текшерип, бул адамдык сапатта да, человеческий фактордо дагы, и граждандык түрдө дагы жанагындай милиция чакырып, эртең мисалы аял киши деген бул слабый пол да, эртең катын муштап жа бирдеме кылып койбосун деген, бул мыйзамда дагы, биздин человеческий фактор, шариатта дагы ушундай жол бар. Сиз кантип аракет кылмаксыз? Эгер сиздин коңшуңузда, кошунаңыздарда ошондой үркүттүү, уруу бир кыйкырыктар болуп аткан болсо, кайсынысын кылмаксыз? Биринчиси милиция чалмаксызбы, түзмө-түз туура күтпөй эле? Экинчиси текшерип көрмөксүзбү, такылдат эмне кылтасыз деп? Же үчүнчүсү көңүл бурбай коет белеңиз? Бул жазуу албетте бул туура ушуну кылмак деп жазган оңой, бирок ушул жазып койгон деле өзгөчө бир жоопкерчилик берет экен. Ошондуктан биз бул суроону сурап коелу деп чечтик, достор. Албетте толук эми сизге көз каранды, жазып койсоңуз болот, жазбай бул жака дагы көңүл бурбай койсоңуз болот.
Шердор Абдыкапаров. Атың жөнүндө бир маектеш кылайлы, майк кылайлы. Шердор деген мен чындап эле сен өзүң айтмакчы ойлодум эле. Мен өзүм Оштон болом. Балким сен да Оштонсуңбу? Шердор, Шерзат деп мындай. Энди сен Шердор дегенден ойлогон элем, балким ошо биз жактан Оштон окшойт депчи. Көрсө ошол эле Нарындын кулуну экенсиң. Нарындан болгондо ат башынын кулуну экенсиң. Өзүң жөнүндө бир айтып бересиң. Канча жылдык болсуң, каяктын кулунусуң, канча чоңоюп өскөнсүң? Негизи ооба. Мисалы көптөн бери ушу Instagram барак алып чыгып, жана СМИге чыгып жүрөбүз. Анан Абдыкапаров Шердору десе эле бүт эле аз дайсыкпыр көбүнчөсү билбейт экен. Мен кени каякта экенин дайсыкпыр айтпай жүрөм. Анан кечирим сурайм анда, мен айтып койдумбу? Жакшы болду как раз дегендей. Эми Нарын областынын Атбаш районунан болом. Анан көбүнчөсү ойлошот ошо Ош жактан же өзбек деп, анткени Абдыкапаров Шердор десе, анткени мен дагы көргөмдө Шердор деп бул Өзбекстанда, Самаркандта ошонун атынан коюлган деп, бул дагы диний аалым болгон деп, мусулманский ат. Анан ошентип ойлочумун. Анан эми ошентип көрүп жүрөм. Анан ушинтип Атбаштан десем эле, койчу Атбашта дагы ушундай ат барбы деп таң калышат да негизи. Ата энең ошондо дин илим билимине жакын инсандар окшойт да? Бул жерде мен чоң атам ошо чоң атам дагы чоң молдо болгон. Чоң атам дагы чоң молдо болгон. Папам негизи милицияда иштечү убагында. Анан кийин ошо намаз окуп 5 мал, папам 5 мал намаз окуйт. Анан ошо чоң атам коюп ошо молдолордун аты. Бирок азыр биз мындай да адвокаттар, милициялар камаган адамдарды защита кылабыз да. Мен чоң атам милиция, папам милиция, анан бир тууган энем милицияда. Биз үйдө экөөбүз элебиз. Мен анан бир тууган энем экөөбүз бир жаштан эле. Мен адвокатмын, ал милиция дегендей. Мындайча айтканда биз тамашалап үйдөн туугандардын арасынан, досторум арасынан, анан үйдөн тамашалап сүйлөшүп калабыз. Бир тууган энем аты Алшер, ал камайт, мен чыгарам депчи. Ошо адвокат чыгарат да. 3 бир туугансың? 2 бир тууган. 2 бир тууган. Сен улуссуң? Мен улусмун. Ал камайт, мен чыгарам. Канчанчы жылкысың? 91, 1991. 91, айының? Иним 92. 92. Бир жыл турбайбы? Бир эле жыл айрымы. Каласаң, эркин камера, эркин микрофон деп туруп, бир кайрылуу кылып койсок болот. Бир көрүүчүлөрүбүзгө. Балким бул ошол сенин көрөрмандарың, балким бул жакта бир башка аудитория, YouTube аудиториясы бир аз башкача болуп кетет. Балким ошолорго бир сунуш, кеңеш, айтор сөздөрүң бар да, ошону бир мүмкүнчүлүк колдонуп бир айтып кететирсиңби? Ушунча отуруп биз менен ушул 1 саат, 2 саат отуруп акырдан чейин көргөн көрүүчүлөрүбүзгө бир өзгөчө бир жагымдуу бир бонус болуп калсын. Урматтуу достор, мына азыр биз ушул теманы ачып сиздерге жеткирдик деп ойлойбуз. Негизи мен эмнени айтат элем? Мен дагы мына ушу биз деле бир кезде карасам, мына студент болуп жүрдүк. Ошондой эле окууну бүтүп таксовать этип жүрдүк. Грузчик болуп да иштеп жүрдүк. Мындайча айтканда, жумуштун баарын брусчаткада куюп иштеп жүрдүк. Жумуштун баарын швеяда ütүктө да иштеп жүрдүк. Баарын өттүк. Анан негизи бул боюнча мындай экен да. Айтат элем, мен как дин жакта да жүрөм да. Эң биринчи, мисалы, ушу, конечно, баары ушу азыр Кудайым буйрса эми ушундай иштерди алып барып, Алла таалам дагы уже тааныта баштады деп айтсак болот. Анан мен айтат элем, Алла таалама дуа кылып, экинчиден эң башкы ата энеңерди ыраазы кылгыла. Ата энеңер ыраазы кылгыла. Анткени айтат да, ата энең нааразы болсо, хоть сен миллион, хоть миллиард тапсаң дагы, ал берекеси жок болот. Ошондой эле ата энеңди ыраазы кыласың. Анан менде постоянно ушундай сапат бар. Ошончо мен дагы жана айта кетип атпаймынбы? Коркпой эле любой ишке, мындайча айтканда, напрямую эле кете берем. Бул анткени мен постоянно үйдөн дуа окуп чыгам. Постоянно эртең менен кетип баратканда, мен анткени жумушка кетип атканда, папам жумушта болуп калса, же мамам всегда үйдө да, домохозяйка, папам мамама всегда дуа алып чыгам. Бул биздин шариатта дагы айтат, ата эненин дуасы, баланын дуасы, бул даже пайгамбарлардыкынан дагы мындай без препятствий.
сразу автоматически кабыл болот дейт. Мына биз дагы ошо ата энебиздин эмгеги менен, ата энебиздин дуасы менен мындай ушундай Кудайым буйрса жакшы даражага жетип жүрөбүз. Бул да Кудайым буйрса чек эмес. Кудайым буйрса ата энебиз тирүү кезинде Кудайым буйрса дагы дуа алып, ушу дуанын кесепинде кийин дагы көрөсүңөр, Кудайым буйрса дагы жакшы жендерге барып дагы кызмат кылабыз деп айтат элем. Рахмат, абдан сонун маек кылдык, абдан керектүү, орундуу маек кылдык дейм, керектүү учурда. Келгениңе рахмат, убакыт бөлгөнүңө рахмат. Жана сенин кылып аткан жумушуңа, аракетиңе таазим. Шердор, таанышканыма абдан кубандым. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Мен дагы мындай кандай десем, башында жанагы кичине буквально 2-3 минутта деле минтип кеттик. Мындайча айтканда, кандай десем, жана жылдызы жанышып кетет дейт эмеспи? Ошондой эле сразу эле общий язык менен кандайча мындай бирөөнү таанып кечке мындай сырдашып сүйлөшө бересиң го. Мен дагы чота сиз менен мындайча айтканда сырымдын баарын айтып койду десек болот. Бул эмне означает этет? Бул мындайча айтканда действительно жакшы адам и сразу анткени биз деле көбүнчө адамдарга ачыла бербейбиз да. Анан мындайча айтканда бүгүн ачылып жакшы нерселерди айтып бердик. Сизге дагы чоң рахмат. Чакырганыңыздарга рахмат. Достор, бизде конокто Шердор Абдыкапаров абдан маанилүү теманы азыр демилгелеп, ошону ишке ашырып жаткан инсан. Жана Нурлан Мирзаматов. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө, бул Мирзаматов влог. Пока-пока. Көрүшкөнчө. Кудайым буйрса кийинче, жолуккунча деп коебу.